элдер тамак жеп бүткөндөн кийин стол мисин тазалап, колду жууп, туалеттерди тазалап, анан бул жака келип лицейде окусам, анан Бишкекте окусам, анан мен туалет жууган кандай болуп калат деп өзүм менен өзүм күрөштүм да. Акчаңызды көбөйтүп алдыңызбы? Эч нерсе калган жок. Минип жүргөн машинамды да саттым, жашаган үйүмдү да кредитке койдум. Иши кылып мындай не только ноль, минус. Канча акча кетти ушу биринчи курулуш компания ачыш үчүн? Бул убакта бир 400 миң долларга жакын акча менен баштадык. Бул 2012-жылы. Бүгүнкү күндө Royal Tower'дин мисалы үчүн эмне өзгөчөлүгү бар? Бетондун алабыз эртең менен саат 6да баштайбыз деген күнү ошо күнү түнү уйку жок менде. Уктай албайм. Биз азыркы отурган жерибиз 102 метр 10 сантиметр бийиктикте отуруп атабыз. Бул Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү эң бийик имарат деп айтсак болот. Бир нерсе жетким келсе, бийик максаттарды коюшуң керек экен. Намыс деген нерсе бар да. Буга чейин Royal Tower'дын жерин чечкенге чейин башка бир жер тилкесин сүйлөшүп, анан ошол жерде жердин ээси менен сүйлөшүп, анан бир 2-3 жолу переговор кылдык. Ал киши айтты мага: "Мирлан, мен сага жеримди бербейм" деп. "Сен эми 18 этаж үй кура албайсың да" деп айтып койду да мен кетип атканда. Ошол сөздүн айланасынан кийин эле ошондон кийин эле бир канча күндөн кийин бул Royal Tower менен жердин ээлери менен келишип калдык. Анан жанагы кулагыма жанагы сөз, намысыма тийген сөз кетпей койду да. 18 этажды сен кура албайсың да дегенчи. Анан ошол сөздүн айланасын келип туруп, анан 18 эмес, 27 деген сөз чыкты да. Намысыма тийип койду бир аз ошол кишиге. Мындай рахмат. Саламатсыңар биз урматтуу катталуучуларыбыз. Биз азыр Кыргызстандагы эмес, Бишкектеги эң бийик имараттын үстүндө туруп подкаст тартып атабыз. Бүгүн конокто ким десеңиздер, ошол имаратты курган биздин жакшы көргөн байкебиз Мирлан Акжигитов. Кош келдиңиз. Кош булдук. Assalamu alaikum. Кандай санам манайыңыз? Кандай ушул жерде отуруш? Сен бул жерге азыр жана рабочий обстановкада отургандай эле көрүп атам, карап азыр. Биз бул жака көп эле жолу чыгабыз да. Кеминде бир жумада бир чыгабыз. Анан чыкканда эле эки жака көз чаптырып, анан жумуш боюнча эле кирип кетебиз. Эми бүгүн албетте бүгүн силер менен коноктосуңар бизде буюрса. Анан өзүң жана айтып кеткендей, биз азыркы отурган жерибиз 102 метр 10 сантиметр бийиктикте отуруп атабыз. Бул Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү эң бийик имарат деп айтсак болот. Сиз менен таанышуунун баштаарынын алдында биринчи суралыш керек болуп атат. Бул имараттын идеясы эмнеде? Буга чейин чындап эле эч ким мындан бийик курган эмеспи? Ошону мен деле көп өзүм сурай берем. Буга чейин эмнеге эч ким курган эмес депчи. Биздин курулуш тармагында мен өзү жеке өзүм 13 жылдан бери курулуш тармагындамын. Бирок бизге чейин кирген дагы көптөгөн компаниялар бар да. 20 жылдык, 25 жылдык компаниялар бар. Мен ойлоп калдым да, кете мен туура эмес жолдо кетип атамбы деп. Алар эмнеге мындай чоң объекттерди курушкан эмес, биз мындай туура эмес эсептер менен кирип алдыкпы деп, буну мен аябай көп ойлонуп, аябай көп жана математикасын эсептеп, анан карап көрсөм баардыгы эле туура эле направление кетип атканыбыз көрүнөт. Ошентип анан баштап калдык. Негизи баштаганыбыздын мындай бийик болгонунун себеби биринчиден бул локация. Жанагы Грегори Менко деген экономисттин теориясында бул жанагы 4Ps деп коет, product, promotion, place деп ошол локация бул аябай ушул нерсени талап кылды да. Бул локацияда ошондой бир объект болуш керек болчу. Ошол түрткү болду. Андан сырткары жеке амбицияларыбыз бар. Андан сырткары негизи эле ушул шаардыбызды, борбор калабызды көрктөндүрүү, негизи эле ушундай бир имараттардын болгону бул жакшы го деп эсептейм. Анан эми заграницага аябай көп чыгып жүрөбүз. Ал жака чыкканда карайбыз, көрөбүз, эмнеге биздин Кыргызстанда бул нерсе болбош керек. Анан сөзсүз бирөө алдыда кетиш керек. Анан аркасынан карап анан суроо талап пайда болот. Көз көнөт дегендей. Анан аркасында буюрса азыр калабызда мындай объекттерден бир 10дон ашык объект курулуп атат. Биз эми биринчилерден болуп бүтүрдүк. Бирок кийинки жылдары, андан кийинки жылдары көптөгөн эле мындай имараттар шаарыбызда, калабызда пайда болот. Азыр эми сиздин ушул курулуш компанияңыздын тарыхына келебиз да. Келерден мурда эми сизге өтөлү. Мен сизге даярданып атканда бир эле сайт бар экен, интервьюңуз боюнча. Кирип карасам, туалет жууп атып, доставщик болуп атып, 14 миң доллар тапканга чейин жетип, анан Бишкекке келип туруп курулуш тармакты баштаган дейт. Кызыктуу болуп кетти. Ал жакта подробность жок экен. Эми кайтып келели, кайсыл жактан башталды өз жолуңуз? Кайсыл аймактан? Соцсеттерде бул маалыматтардын көп болбогонунун себеби буга чейин подкастка катышкан эмесмин, эч кимге мындай кенен интервью дагы берген эмесмин. Анан эми соцсетте өтө активдүү болбосом дагы бир айда 1-2 пост, анан бир жумада 2-3 жолу сторис чыгарып, бирок көбүнчө эле 80-90% көбүнчө эле жумуш менен байланыштуу. Анан эми менин мындай жаш бала кезиме же болбосо басып өткөн жолума токтоло кете турган болсок, бул барып алыскы Алай районунун, Ош областынын Алай районунун Жошолу айылында, Жошолу айыл өкмөтүндө Кей жылга деген айылда башталат. Ал жерде 7 класска чейин
ошол жакта окугам. Андан кийин ошто түрк лицейинде окуп, андан кийин Бишкекте окуп, анан Англияга кетип, негизи ушундай. Анан кайра келип. Өзү мындай эме бар го, курулуш компания негиздеген адамдар булар мындай крутой адамдар, булар сөзсүз түрдө бир байдын баласы болот же бир бай инвестор. Сиз кандай үй бүлөдө төрөлдүңүз өзү? Эми бай деп деле айта албайм, кембагал кедей деп деле айта албайм. Орто үй бүлөдө төрөлүп өсүп, ал жакта мал кайтарып, тоого чыгып, жайлоого чыгып, жайындасы чөп чаап, жана бизде көң деп коет, көң чаап чыгып, кара жумушту майын чыгарып эле эл катары иштеп, Кайсы айылдын баласы мектепте болуп, бүтүрдүңүз? коммунизм толук эмес орто мектеп бар эле. Ал биз окуган убакта 9 класска чейин болчу. Азыр эми 12 11 класска чейин болуп калды. Ошол жакта 7 класска чейин окуттум. Андан кийин Оштогу түрк лицейде окудум, Сема лицейин бүтүрүп. Анан 2000-жылы лицейди аяктап, анан Бишкекте окудум, Ататүрк Алатоодо окудум, политехте окудум, КТУ Разахова. Андан кийин Англияда жүрүп, Ал жакта окудуңуз? Англияда окуйм деп барып, бирок контракт аябай кымбат болгонуна байланыштуу бир аз башында окуп барып эле анан иштеп, эми келеңе жараша иштеп кетиш керек болду. Анан менин визам дагы узартылбай калды көп мөөнөткө чейин. Аны күтүп калдым. Анан күткөн убакытты текке кетирбей иштедим. Эмнеге окуп, сиз кечке эле окуй бердиңизби? Эми бизде жанагы кичинекейден эле жанагы эме бар да, бизде диплом алыш керек, окуш керек, билимдүү болуш керек деген. Анан билимдин аркасынан жүрдүк. Окуганда жакшы окудум деп айтсам болот. Лицейде деле жакшы окудук. Республиканский жанагы олимпиадада географиядан республикада бирди алгам. Андан кийин университетте уланттык. Демек жакшы окуган экенсиз, Аракет кылып аябай эле мындай уйкусуз түндөр көп эле болгон. Анан окуп бүтүп туруп Великобританияга барып калдым дейсиз. Ал Андан жакта кийин Англияга барып, Англиянын Бродфорд шаарында жүрдүм. Баш аягы 2 жыл 9 ай жүрдүм. барып калды дегенде бул кандай жүн эле барып калбайсызбы? Жок, Мүмкүнчүлүк бериш керек да. мүмкүнчүлүктөн аракет кылдым. Аябай көп аракет кылдым. Мен бир эсимде мондой болчу да, бир 20га жакын документтер даярдап алып, анан Европанын бүт университеттеринде тапшыра берчүмүн да. Болгон акчамдын баардыгы жана кыргыз почтамт бар, Чүйдөбүч. Ошол жака барып эле почта менен ал убакта 2000-жылдары, 2003-жылдары почтадан ар бир университеттерге папка жөнөтчүмүн да, бүт баардыгын кылып эле. Анан бир жыл ичинде ошол Брэдфорд университетинен бир жакшы бир эме келип калды, мүмкүнчүлүк. Анан ошонун негизинде Англиянын Брэдфорд шаарына барып калдым. Өзү негизи мындай чет өлкөдө окуйм деген ой каяктан келди мындай? Бул университетте жүргөндө көбүрөөк келди. Университетте окуп жүргөндө анан көрөт элек, биз деле жанагындай кичинекей бир ал убакта жанагы амбицияларыбыз кичинерээк болчу. Анан барган сайын ал амбицияга жеткенден кийин, ошол максатыңа жеткенден кийин, ошол кыялың орундалгандан кийин анан чоңураак келет. Ошентип анан эми ар бир нерсе кыял менен башталат да. Кыялы жок, максаты жок, бул билбейм кандай адам болуш керек да. Ар бир адамда бир кыял, анан максат болуш керек. И ошонун аркасынан күнү түнү изденүү, талыкпаган эмгек, уйкусуз түндөр, анан жанагы бир жыгылып калганда эле үмүттү үзбөй, үмүт ар дайым үмүт болуш керек да. Бул болот деп. Анан Кудай таалам өзү жардам берип. Мен бир нерсе байкайм да, ушул бир ийгиликке жеткен адамдар ушул өзүнүн бала чагын эстесе, бир кыйынчылыктар эстесе, мындай эчтеке болбогон деле айтып берет экен да. Ооба, кыйынчылыктар болгон, уйкусуз түндөр болгон деп. А чындыгына келгендечи? Чындыгына келгенде аябай эле кыйын болгон. Аябай эле кыйын болгон. Мисалы мен Англияда жүргөн убакта эми ал жакта жана күндүз иштейсиң, анан ар бир саатына саналат да. Анан күндүгө кечинде 12-де 1-де келесиң үйгө келип алып, анан бир күнү канча саат иштедиң, ошол күнү канча акча таптың, там тыйынына чейин санап, анан бир жумада канча акча таптың деп кылып жанагы мотивация ошол болчу да. Ал кыска бир мөөнөттөгү бир возможность катары сезилчү да. Бир күн келет, эми Кыргызстанга кайра кетесиң, анан ал жакта ошол акчага бир бул деген мындай биринчи капитал деп коебу, Анан негизи Англияга кетип атканда бир кыялданып койгом да, бул жакта жүргөндө бир жанагы Mazda 626 переходка деген машина болчу. Эми азыр андай шаарда деле калбай болуш керек. Ошол машина кыялдануу болчу да эми. Ошол барып ошону иштеп биринчи болсом ошол машина аламбы деп. Анан барып 2-3 ай иштегенде эле жана кыялым орундалып калды. 2-3 айда эле? 2-3 айда эле. Ал кыялым орундалып калды. Анан кийин кыялдарды чоңойттук. Анан кийин квартира болду. Анан кийин дагы башка нерсе болду. Ошентип кыялдар өсүп отуруп, бирок ар дайым кыялга жеткен сайын ошол жерде токтоп калбай, кайра дагы көбүрөөк максаттарды коюп, ошонун аркасынан иштеп. Могул жактан подробныйраак айтып бериш керек экен. Анткени биздин максатыбыз пайдалап келүү да. Англия чакырым келди. Сиз айттыңыз, почта менен тапшырдыңыз, анан бир жооп келди. Биринчи кадамдар эмне болду? Эмне кылдыңыз? Кантип барып калдыңыз? Ал жакка да акча керек да эми. Ал жакта, бул жакта жүргөндө ошол университетте жанагы обмен опыта деген жанагы болчу, программа болчу. Ошентип бир англичендер келип калган.
анан ким англисче билет деп анан менин ал кезде студент анан мени котормочу катары ошолор менен жүрүп калдым 3-5 күн, алар менен достоштум, таныштым. Англисче билчиси ошол англисче билчүмүн. Немилицеде бүткөндөн кийин эми базовый англисче өз болчу. Андан кийин ал Англияга кетти. Бирок ар дайым жанагы почта аркылуу биз сүйлөшүп аттык. Достук мамиле кармалды. Андан кийин 1 жылдан кийин дагы келди. Андан кийин кайра эле жанагы достук мамилеси бир аз дагы күчөдү. Бул жакта алар бир келгенде бир 5-10 күн жүрөт болчу. Алар менен чогуу жүрүп, чогуу тамактанып, шаарды көрсөтүп, тоого алып чыгып, анан ошолордун дагы аябай көп жардамы тийди. Ал убакта виза бериш аябай кыйын болчу. Бүт баарына эле отказ келе берчү да. Анан алардын гарантийный письмосу болду. Бул адам келсе менин үйүмдө жашайт, мен могу адресте жашайм, менин мондай айлыгым бар деп алма как гарант болуп берди. Ошонун негизинде виза чыгып, анан окууга кеткем. Биринчи бул впечатление деп коет. Учтуңуз да. Кетип атасыз өзүңүздүн кыргызстаныңыздан сүйгөндө кандай ойлор менен кеттиңиз ошол учурда? Толкундануу аябай эле толкундануу болгон. Бирок ошол эле убакта мындай максатымды көздөп кетип атканым сезилген. Бул менин көп жылдан бери жанагы аракет кылып жүргөн күнөрүм болчу. Ичимен бир жагынан кубануу, бир жагынан толкундануу, бир жагынан бир аз болсо дагы коркуу сезимдер болгон. Барганда кандай болот, анан эми бул чет өлкөдө кандай болгондо дагы. Анан жаш балабыз 19-20 жаштагы, анан кыялдануу көп болгон. Кыялдануу, толкундануу. Эмне болот экенин билбей. Баргандан кийин аэропорттон тиги англичан досум тосуп алды. Анын үйүндө бир жылдай жашадым. Жакшы шарттарда жашадым. Ал мындай үйүндө 2 ити бар болчу. Ошол биттер менен жашадык. Жакшы кызыктуу күндөр болду. Биринчи жылыңызды айтып берсеңиз кызыктуу. Биринчи барып 2-3 айдай окудум. Андан кийин контракттардын суммалары чыкты. Канча болчу? $32,000 болчу. Анан $32,000 ал убакта аябай эле чоң сумма болчу. Эми ошону уккандан кийин мен курсту эле бир аз узатайын деп чечтим. Англис. Андан кийин жооп келбей, көпкө күтүп процесс көпкө созулуп кетти. Анан убакытты тике кетирбей иштейин деп чечтим. Анан жумуш издеп ар бир жерге жанагы резюмени таштап, анан KFC'ден кабыл алдык деп келди. Анан KFC'ге бардым, интервьюдөн бат эле өттүм. Андан кийин кандай жумуш десем, жана элдер тамак жеп бүткөндөн кийин тамагын столдун үстүн тазалап, колду жууп, туалеттерди тазалап, ушул ошондой жумуш болчу. Анан бир жагынан мындай ойлодум да, эми мен паланчанын баласы болсом алайда. Анан бул жака келип лицеде окусам, анан Бишкекте окусам, анан мен туалет жууганды кандай болуп калат депчи, өзүм аябай өзүм менен өзүм күрөштүм да. Суроо берем, жооп берем, өзүм суроо берем, өзүмө жооп берем, кеңеште турган адам жок. Анан эми мейли ушул жерден баштай берейин, эми түбөлүк иштебесем керек бул жерде деп. Анан кепканы кийдим да, кепканы кийгенде дагы моундай кийгизип, мындайынан ошо көзүм, бетим таанылбай тургандай кылыпчы. Мени бирөө таанып калып ойлошо да, Мирлан деп мындай желке чапчудай болуп сезилчү да. Эч ким деле тааныбайт, эч бир деле кыргыз жок ал жерде ал убакта. Анан чыгып ал жерде иштеп калдым, бирок аябай жанагы айылда атам тарбиясын көргөм да. Чөп чаап, жананча ойду кайтарып, жананча уйду кайтарып жүргөн балага KFC'де иштеп коюш ал эч кандай деле бир кыйынчылык эмес болчу да. Анан аябай бат кыймылдаган үчүн ал жерде жанагы 2 адамдын жумушун кылып баштадым. Андан кийин ошого жараша менин айлыктарым да өсүп баштады. Анан мотивация болуп пайда болуп баштады. Анан эртең менен саат 8-де жумуш башталып, 4-тө бүтүш керек болсо, мен 4-тө андан кийинки дагы сменаны улантып, түнү 11-12 чейин иштеп, иши кылып мындай көбүрөөк акча табуунун аркасынан түшүндүм да. Ошол бир мотивация болду. Анан 1 айга жетпей эле менин позициям англисче билгениме байланыштуу жанагы кассага өттүм. Алда фронт деп коет, алда да. Жумуш ичинде эле мындай өсүп башталды. Жумуш ичинде эле өсүп, карьерный рост башталды. Анан ал жакта жүргөндө жана тайный покупатель деген бар. Алар эртең менен келиши мүмкүн, обедте келиши мүмкүн, кечки тамакка келиши мүмкүн, бирок келгенде жана чампс деп коет. Ал жерде жана жети эмеден турат. Келгенде салымдашың керек. Келгенде жана тамагын 1 минут убагында беришиң керек. Берген заказды кайра кайталашың керек. Сдачаны жана туура беришиң керек. Анан жылмайып узатышың керек. Ошондой бир 7 пункт болчу да. Ошол 7 пункттун баардыгы туура аткарылган болсо, айдын аягында сага бир премия келет да. Анан бул 1 айда 7 жолу келет. Анан мен жанагы бейжик чап коет, ошо жазылганда меники Мирлан дебей, Мириан деп жазылып калган да, Мириан деп. Анан биринчи ай иштедим, анан айдын аягында эле келди жанагы биздин отчет. Келгенде эле карасам Мириан деп чыкты. Мириан 7 жолу келиптир. Эми эртең менен келген ар кандай убакытта. Бирок баардыгы келгенде эле мага туш келиптир да. Потому что мен көбүрөөк иштечүмүн да. Анан киргенде кассада эшиктен киргенде биринчиден мен турчумун да. Анан жетөдөн жанагы максимальный болуптур. 700 деп. Ошондо жанагы ар бир 100 фунт болчу бонус. Анан 7 жолу тең чампсты алыпмын. Андан кийин
аябай бул таң калыштуу болду. Андан кийин мени хедовске чакырышты. Бул ким депчи. Мындай болгон эмес эле деп. 7 жолу бул. 7 жолу келет. 7 жолу тең бир адам катыш келет. 7 жолу тең 100 да, жана балдарыбыз. Андан кийин ошентип ал жерде бир 3-4 ай иштеп калдым. Андан кийин мени экзамен бир 2 китеп бердим. 2 китеп боюнча даярданып, болсо жанагы менеджер болосуң ошол KFC-ге деп. Ошол биз иштеп аткан жерге. Бир филиалдын эмеси. Бир филиалдан, бул Брэдфордто, шаардын ортосунда биз чоң эле KFC болчу. Ошентип карьерабыз башталды. Анан китепти алып окудум, 2 айдай даярдандым. Анан экзаменге бардым башка шаарга, ал жактан дагы өттүм. Ошентип менеджер болуп калдым. Анан жанагы мени жумушка алган пакистанец болчу. Ошол мен алдымда иштеп калды да. Колуңузда. Менин колумда бир 6 айга жетпеген убакытта эле жанагы мени жумушка алган адам мен алдымда иштеп калды да. Анан ал эми уятына чыдап атып кандай болду? Иши кылып алып жумуштан кетти. Ошентип баш аягы KFC'де бир 1,5 жылда иштеп калдым. Бирок иштеп жүргөн убакта аябай кызыктуу күндөр болгон. Бир жолу кечинде 11де жабылат да. Анан 11де жабылат, мен 11де жаап коюп, анан 3 мүнөттө бир остановка бар. Жолдун аркы бетинде. Ал жерге барам, 11ден 3 мүнөт өткөндө автобус келет. Автобус менен жарым саат мен Сорнтон деген айыл бар. Ошол жака барып, бир англичан жанагы мен досум жашаган. Ошонун үйүндө жашайм да, иттер менен. Анан ошол жака кетмекмин. Эми күндөгүдөй эле. Бир күн кечинде жаптым саат 11де, остановкага бардым. 11ден 3 өттү, келбейт. Анан бир аз кечигип атат го деп 11ден 5 өттү, 15 өттү. Бир жарым сааттай күттүм, автобус жок. Андан билдим, ошо автобус мен келгенге чейин кетип калган окшойт деп. Анан кечке иштегем. Эртеден 8ден кечки 11ге чейин иштегем. Эми буттар болбой эле калган. Кайра эртең менен кайра 8де келишим керек. Анан ой кетти да. Такси менен кетсем кандай болот деп. Анан ойлоп атам, такси менен кетсем анда бүгүн кечке эмне иштедим депчи. Бир күн кечке иштеген акчаны кайра таксиге берип коюп, анда ошо менен кандай болуп калат. Ошо бар беле? Ага чейин такси эле колдонгон эмесмин. Эми ойлоп атам да. Оюңузда. Ойлоп атам дагы, анан ойлодум да, эми жарым саат автобус менен келген жерге 2 саатта барам го деп. Анан кеттим, анан жөө эле кетейинчи депчи. Анан эми өзүмө ишендим да, тетиги эми алайда жүргөндө биз 5 саат, 6 саат кояй да, жайлоого кетчүбүз да, жөө элечи мындай. Булакта эле жетем дедиңиз да. Эми мындай эле го деп. Анан кетип атам, жана кетип атканда айылдар бар, кичинекей айылдар. Анан ошону аралап өтүп атам, анан мен түнү жүрүп көрбөпмүн да. Түнү ал жерде жанагындай иттер жүрөт экен да көрсө. Чоң иттер чыгат. Охотничий. Аябай чоң иттер чыгат. Мен жалгыз жанагы караңгы жолдор. Анан кичинекей бир жолдон бир таяк таап алдым, ал деле бир кичинекей таяк. Анан иттер чыгат, кубалап коем, эптеп кетип атам. Өзүм менен өзүм суроо кылып атам да, мындай суроо жооп болуп атат да, өзүм менен өзүм. Мага ушул керек беле, такси менен деле кетсем болот эле. Анан тапкан акчаңы ушундай да колдонбогон, анан качан колдоносуң депчи. Бирок иши кылып бастым, 5 саат бастым да. 5 саатта эртең менен саат таң арып 5:30 болгондо үйгө жеттим. Кечке иштегем, анан кийин 5 саат үйгө бардым. Анан саат 5:30да кирип жаттым. Көзүмдү ачып жумганда эле кайра саат 7:30 болду. Кайра туруп, кайра эртеси кечке ошол. Айтайын дегеним мындай жумуштун аркасына иши кылып мындай чыдамкайлык, чыдамдуулук, анан өзүң берген сурооңо өзүң жооп таап, өзүң менен өзүң болуу мындай чоң бир эме экен да. Ошентип анан бышып. Анан бул жактан кетип атканда аябай чоң бир үмүттөр менен, чоң бир натыйжа менен келишим керек деген ишеним менен кеткенбиз да. Анткени үйдө күтүп атат. Эми анткени үйдө күтүп атат. Анан бизде жанагы уят болбошубуз керек. Жанагы эме бар да, бир сезимдер бар мындайчы. Анан өзүң менен өзүң суроо беришип, ушул көп эле күндөр болду. Мен түшүнүп атам, сиз окууну таштапсыз да. Жумушка кирипчи барганда. Өзү негизи эле бул дайыма окуучу үчүн барып, элдин баары ойлойт, ата энеңиз деле ойлойт, окуу үчүн барды деп. Анан окууңуз таштаганда бир мындай сезим бар болду эле. Мен да примерно түшүнүп атам да. Окуу үчүн барсаңыз, тыштасаң, KFC'нин туалетин жооп атсаңыз, үйдө эмне дейт деп канчалык. Эми ал убакта мен бул жакта 4-курста окуп, анан бүтүрүп кетип аткан үчүн андай деле көп сезим болгон жок. Мен билдим, андан кийин деле магистратура кылса болот, азыр деле кылса болот. Бул эч качан мындай качпайт. Бирок ошол убактагы мүмкүнчүлүктү максималдуу түрдө пайдаланыш керек болду, колдонуш керек болду. Ал убакта мен билет элем, бул жакта аябай көп эле досторубуз бар, баардыгы аракет кылчу. Анан бул шанс менде болуп калды да. Шанс болуп калды, барып калды. Бул тешене баргандан кийин эми максималдуу түрдө колдонуш керек, колдон качырбаш керек. Мындай мүмкүнчүлүк келеби, келбейби деп. Ал убакта мен ал жакта ошол башында 1000, 2000, 3000 жана доллар менен айтканда, эми ал жакта фунт менен саналат. Алып аттым. Бул жакта менин досторум жаңадан окууну бүтүп, $50, $75, $100 иштеп аткан болчу да, бир айлык. Мейли, ушунча. Эми ортодогу айырма аябай чоң болуп атпайбы? Анан ошону ойлогондо бул аябай чоң эле бир мындай мотивация берет да, көбүрөөк иштеп калыш керек, ар бир күнүн бул жакта колдонуш керек деп.
ата энеңиз менен байланышып атасызбы? Ата эне менен байланыш мындай болчу. Ата энем айылда турабыз да биз. Үйдө телефон жок, сотка деген деги эле жок, WhatsApp деген деги эле жок. Анан мен гүлчөгө чалат болчумун. Ал жерде атамдын журтуган эжеси жашайт. Анан мен чалып туруп айтат болчумун. Эртең же андан кийинки күнү саат ушунчага сиз үйүңүзгө келип турсун деп. Бир күн 2 күн мурда айтат болчумун. Алар анан автобуска жанагы айылга автобус каттайт да. Анан алар кат берет. Эртең саат ушунчага үйгө келип тур, балаң чалат деп. Автобус аркылуу. Анан кийин автобустагылар анан үйгө кабар жеткирет. Анан алар эртеси же эртеси ошо сүйлөшүлгөн убакта келип турат ата энем. Ошол жанагы гүлчөгө эженин. Анан ошол убакта мен чалам, анан ошол убактан байланышып 3 айда бир, 2 айда бир, 4 айда бир байланышып турчубуз. Андай деле көп байланыша албадык. Андан сырткары ошол мен жашаган шаарда Брэдфордто, Лидсте ошол 2,5 жыл аралыгында бир эле жолу бир кыргыз көрдүм да, бир байкени бир көрүп калдым. Андан башка кыргыз дагы жок экен да. Өзү мындай нерсе бар го, менталитет деген нерсеси бар да. Ал жакка барганда алардын менталитетине көнүш канчалык оор болду же оор болгон жокпу? Андай деле оор болгон жок, себеби мен көбүнчө эле убактым, энергиям жумуш менен болот да. Эч ойлонбоптсуздар же? Ооба, жумуш менен болуп, анан өзүм менен өзүм болот да. Көбүнчө эле. Бирок эми пакистанец ошол жерде иштеген жанагы убакыт менен алар достор болуп калды, анан коллегалар болуп калды, иши кылып ошолор менен. Анан көбүнчө жана мусулмандар болгон үчүн ороз айларында чогуу бирге ооз ачып, ооз бектип, ошолордун да аябай көп эмеси болду да, бир мусулман бир чөйрө болуп калды. Дин бир жакындатып турду, Ошо пакистанецтер менен алар менен азыр дагы жакшы мамиледемин. Өткөн жылы Англияга барып, бүт баарын зыярат кылып келдим. Жакшы, мындай учурашып, саламдашып, аябай жакшы, алар менен мындай тыгыз байланыштабыз. Сиз 1,5 жыл иштеп, сиз 1,5 жылдын ичинде акчаңызды чогулттуңузбу же жөнөтүп турдуңузбу? Чогултканда дагы мындай иттей эле чогулттум мындайчы. Бул жактан кетип атканда жана үйдөн зубный паста, щетка, анан самын алып кетесиң да. Анан бүт баардыгын мен эсимде, азыркы күнгө эсимде. Жанагы самынды жуй бергенде аягында мындай прозрачный болуп калат да, кичине калат го, мындайчы жусаң самындан көбүк деле чыкпай калат да. Ошого чейин колдончумун да, мындай ошого чейин колдонуп, иши кылып мындай сарамжалдуу болуп, акчаны чачпай эч нерсеге. Иши кылып мындай үнөмдөп ар бир тыйынына чейин иреттеп, күндүгө кечинде жумуштан келгенде саначумун да, кечээ монча бар акчам, бүгүн монча болуп калды, анан мондо болуп калды деп бүт баардыгын эсептеп, сарамжалдуу кылып, тыйына чейин мындай финансовый отчет кадимкидей. Анан убакытты мындай билдим да, мен бул жака белгилүү бир гана убакытка келгем. Ошону максимально колдонуп алышым керек. Бул канча жашыңызда болуп калат? Бул 19-20 жаштарым. Менин анда суроо бар, 19-20 жашта ушинтип, эми 19-20 жашта балдар эмне мен алек экенин баарыбыз билебиз да. Сиз 19-20 жашыңызда баары финансовый отчетность ойлонуп, убакытты ушу мүмкүнчүлүктөр туура түшүнүү, бул баары каяктан келди? Өзү негизи Бул менин оюмча бул менин ата энем ошо Алай районунда магазинде иштешкен, бар Советтер Союзунда. Анан ал жакта ошол магазинде иштеп жүргөн убакта ошол жактан келди го деп деле ойлойм да, потому что магазинге барып калчумун, анан ал жакта мындай жардам беришип калчумун, эсеп касаптарга жакыныраак болчубуз. Ошол жактан деп деле ойлойм да, потому что ата энем дагы экөө тең магазинде иштеп, сатуу менен алектенишчү да. Ошол жактан тарбия окшойт деп. Санаганды үйрөндүңүз, чогултканды үйрөндүңүз. Эменчи могу жоопкерчиликти сезүүнү? Жоопкерчиликти сезүүнү деле ошол осознанность деп коет го азыр орустар. Менин оюмча ошол атам тарбиясы кылды деп көбүрөөк ойлойм да, анткени көбүрөөк акылдансат, көп айтат, көп требовать этчү, жумушка дагы аябай мындай катуу болчу. Азыр деле мындай айылдагылар баары эле билет атам кандай иштегенин, мындай аябай мындай катуу иштейт да, мындай бир нерсе ишти кылганда майын чыгарып, мындай адамдар мындай. Атам ошондой киши, анан ошонун тарбиясы көбүрөөк го деп ойлойм. Кандай бир окуя атаңыз менен байланыштуу бир мындай тарбия насаат айтып калган? Жанагы чөп мезгилинде жанагы жайындасы чөп чабат да. Анан жылда эле жанагы ошо жанагы тоого бир 2 сааттык жол. Ошол жерге жанагы жайындасы жазындасы жамгыр жааганда жанагы суу эме болуп калат да, мындай сел кетип, анан эме болуп калат, мындай торолуп калат, машина чыга албай калат да. Анан атам айтты, чөп башталды, тетиги жолго сел түшүп калыптыр, барып кетмен күрөк менен барып жолду тазалагыла депчи. Анан барып, анан кетмен менен күрөк менен тазалап, анан айттык, сел келип туруп токтоп, мындай катып калат да, аябай катып калып. Анан кечинде келдик, ача албадык депчи. Атам анан уруш, кандай кыла албайсыңар, эми иштей албайсыңарбы? Элдин балдарындай болбойсуңарбы? Анан дегендей мындай деп аябай кейди. Анан эртеси күнү анан ал жерге трактор алып бардык. Тракторда 2 күн сүрдү да, дегенче катып калганын. Ошондон атам карап атпайбы, биз жөн эле мындай аябай катуу эме болчу да, требовать этчү, требовательный мындайчы. Трактор кыла албаган жумушка бизди салган экен да, көрсөчү. Биз аны бир күн кечке мындай кылырчыдай болуп. Кара жумуш аябай көп болчубуз. Анан мен ушул кара жумушта көп
жүрүп калып жайкы периодто. Анан ойлойм да ошол мындай шаарда иштешим керек, шаардагы бизнести бул жака коюш керек. Айылга барсаң эмне боло турганы белгилүү. Көз алдымда турат да мындайчы, азыр деле көз алдымда турат ошол жумуштарчы. Анан ушул жумуштарга ушу келбешим керек деп, анан ушул бир эме болуп окшойт да, түрткү болуп окшойт ушу шаарда калгангачы. Бир нерсе кылбасам мен барып айылга жумуш иштейм. Ооба, эми шаарда кыла албасаң айылга барасың да. Анан айылда жумуш белгилүү. Аны жонтор менен сезип өткөнбүз. Ошол жумушту кайра кайталанбаш үчүн шаардан өз ордуңду табышың керек да. 1,5 жыл иштедиңиз, анан кийин 1,5 жыл иштеп атып, анан бир түрк байке менен таанышып калдым. Анан анын Лидс деген шаарда магазини болчу. Кичинекей дүкөн. таанышканда эми кантип таанышып калдыңыз? Мындай чеп-жеңил айтып кетириңиз. Жок, ал жакта жанагы түрктөрдүн эмеси майрамдар болот. Эртең менен жанагы майрамдарда жанагы орозо айт, майрамдар болуп калат. Ошол жакыныраак да культурасы. мечиттерге барып калганда ошол жактан таанышып каласың, көрүшүп каласың, учурашып каласың. Ошентип анан бир түрк байке менен таанышып болуп калдым. Анан анын Лидс деген шаарда Брэдфордтон бир жарым саат узак шаарда, ал жерде магазин бар, кичинекей дүкөн. Анан келди, мен иштейсиңби деп. Анан бардым, көрдүм, карасам иштей алам. Анан канча адам иштейт десем, эртең менен саат 6да дүкөн ачылат, 11ге чейин бир адам иштейт деди. Анан 11ден саат 4ке чейин дагы бир адам иштейт деди. Анан 11ден түн 11ге чейин дагы бир адам иштейт деди. 3 адам. Анан кийин бир адам закуп кылып берет деди. 2 күндө бир закуп кылып берет сага. Ал менен 4 адам. Андан кийин күндүгө бир адам саат сен жапкандан кийин 11ден 12ге чейин келип бир адам ошол магазинди жууп, тазалап, чаңын арчып, сүртүп, чыгып тазаланып келет деди. Итого 5 адам. Анан бардым, мен айттым, мен келиңе жараша бир 2 адамдын жумушун кылайын депчи. 2 адамдын жумушун кылып баштадым, эртең менен иштеп, саат 4кө чейин бул жакта иштейм, а 4төн кийин барып KFC'де иштейм. KFC'де жумушумду азайттым. Магазинде 2 жакта иштеп баштадым да. Бул жакта жумуштан чыгам, жарым саатта бул жака барам, и бул жакта иштеп. 2 жакта жумуш иштеп баштадым. Кирешем бир аз көбөйүп баштады. Канчасы токтотуш эгер ушуну? 6 саатка чейин, 4 сааттан 6 саатка чейинки гана ошондой бир 2 жумушта иштеп. Ооба. Андан кийин карап көрсөм, магазинде көбүрөөк акча табат экенмин. Анан KFC'ни таштап, анан толук эле магазин. Анда уже 3 адамдын ишин кылып баштадым. Эртең менен саат 6да ачам дүкөндү, кечинде 11де жабам. Андан кийин энергия бар. Мотивация аябай жакшы болуп баштады. Кирешем алда канча көбөйдү. Бишкектен батир алып баштадым. Мындай бир аз канча 2004-жылы биринчи батирим алгам Бишкектен. Канча жашыңызда? Ошондо 21 жашымда болуп калат. 21 жашыңызда уже батир. Бишкектен 11-микрорайондон 19-дом 23 квартира болуш керек. Ошону биринчи батирим алгам. Андан кийин дагы бир 2-3 ай иштедим. Анан Дордойдон бир контейнер алдым. Анан дагы бир ай иштедим. Дагы бирдем алдым. Ошентип тапкан акчам эле Бишкектен бирдем алып баштадым да. Андан кийин айттым деп түрк байкеге. Мен 3 адамдын ишин кылып атам. Андан кийин дагы бир саат калып, тиги магазинди өзүм эле тазалап жууп койсом болот экен деп. Макул эмесмин, каршы эмесмин деди. Ошентип 4 адамдын ишин кылып баштадым. Эртең менен келем, кечке чейин магазинде иштейм. Кечинде бир саат калып туруп, кайра анан магазинди жана сүртүп, тазалап, жууп. Ошентип 4 адамдын ишин кылам. 4 адам канча акча? Анан 4 адамдын айлыгын мен ала баштадым. Канча? Бир 10 000 доллардын айланасы. 10 000 доллар чыгып калчу. Бир 5 000, 6 000 фунт болчу. Долларга санаганда бүгүнкү күндө түшүнүктүү болсун деп айтып атам. 10 000 долларга жакын акча. Ошол убакта Бишкекте батирлер бир 15 000, 20 000 доллар болчу да. 2 айлык акчам эле бир батир алгандай эле бир эме да. Математикасы ошондой болуп калат. Анан кийин түрк өзү 2 күндө бир келип турат. Андан кийин ал айтты. Келгенде жанымда 1 саат 2 саат отуруп турат да. Мен айттым анан, сен 1 саат 2 саат отурган убакта тетиги закупты эле мен кылайын. Ошондо 5 адамдын айлыгын алайын депчи. Ага деле ал макул болду. Иши кылып жанагы 5 адамдын ордуна жалгыз иштеп калдым да. Ошентип 1 жыл иштедим. 1 жыл иштедим. Күндүгө эртең менен 6да келип магазин ачат элем. Кечинде 12де кетет элем, барат элем, 4 саат 5 саат уктайт элем, кайра эртең менен келип, ошентип 1 жыл 1 күн эс албай, 1 жылда 1 күн да эс алган эмесмин. Бир да жолу кечиккен эмесмин. Ошентип Кудай таалам жакшы бир мындай мүмкүнчүлүк берди, ден соолук берди ошол убакта. Ошентип иштедик. Анан дагы бир кызыктуу жери, билетим алдым, Кыргызстанга кетейин деп чечтим. Анан саат 11де Манчестерден Лондонго учам, мен Лондондон Алматыга учам. Анан эртең менен саат 11де учушум керек да. Анан эртең менен 6да да жумушка бардым. 8ге чейин иштедим. 2 сааттык акчаны алдым. Анан мен билдим, ошол Кыргызстанга келгенде ошол 2 сааттык акча дагы бул жакта көп эле нерсени чече турганын билдим. Мен үчүн Кыргызстанга барганда бир аз мындай туман болчу да, кандай болот, мени эмне күтүп турат, мен бул акчаны кайра таба аламбы, таба албаймбы, мындай мүмкүнчүлүк, мындай шарт болобу, болбойбу деп ошол кетер күнү дагы
эртең менен саат 8-де барып 10-го чейин, 6-да барып 8-ге чейин иштеп, 2 сааттык айлыгымды алып, анан аэропортко барып ушинтип келгем да. Кеткенде да жөн кетти иштеп. Кеткен. Ооба, 40 күнү дагы 2 саат иштеп кеткем да. Эми ошол күнү кенен уктап коюп жолго чыгып атам деп, кенен деле барсам болмок аэропортко. Кетип атам депчи. Жок, кечинде бүт баарын даярдап коюп, жумушка барып 2 саат иштеп анан кеткем да. Ал киши менен азыр дагы мамиледемин. Өткөн жылы үй бүлөмү алып ошол Англияга бардым. Барып ошол иштеген ар бир коллегалар менен башка шаарларда экенин зыяратка бардым. Алардын үй бүлөсү менен тааныштым. Өзүм үй бүлөмдү тааныштырдым аларга. Ошол түрк байкени чакырып, ал менен бир белектеримди алып барып, ал киши менен отуруп 2 саат 3 саат кучакташып, көзүбүздөн жаш айланып, эстеп, ал киши дагы эми карыптыр. Чыгып, аябай жакшы бир поездка болду мен үчүн. Ошол эски күндөр эмес деп. Ошондо жалпысын айтканда бир 2 жылдай иштедиңиз, ошо жагынчылык калды. Баш аягы 2 жыл 9 ай жүрдүм. 2 жыл, 3 жылга жакын. 3 жылга жакын. Анан келдим. Анан Бишкекке келдим. Сиз айттыңыз жана жалпысынан мен көп нерсе сатып алып турдум деп тур, акчам пайда болгондо. Анан мындай ишкерсиз да. Ишкер катары эмнелер сатып алдыңыз? Ошол кызыктуу. Ошол учурда бир батир дедиңиз. Жок, Оштон 2 батир алдым. Оштон 2 батир. Оштон 2 батир алдым. Бишкектен бир батир алдым. Дордодон бир контейнер алдым. Андан сырткары, анан калганы ошо накталай топтодум да. Канча чыкты топтогон акчаңыз? Топтогон акчамда бир 200 миң долларга жакын акча топтогон болчу. 200 миң доллар. Андан сырткары. Анан Бишкекке жөнөдүң. Анан Бишкекке жөнөдүк. Келдиңиз. Келдик. Эми Англияда жанагы азыр эми кыска эле жанагы 2 жыл 9 ай деп койдук. Бирок анын ичинде мындай көптөгөн негизи окуялар бар да. Мындай ичинен ача турган болсок, мындай эсте кала турган аябай көп. Айтып бербейсизби? Жанагы KFC'ни бышырган өзүнчө бир окуялар бар. Жанагы KFC'де менеджер болуш үчүн бүт бардык процедураны өтүшүң керек да. Ал жерде мисалы тамак бышырганды билишиң керек, анан заказ бергенди билишиң керек. Анан ошол жерде жанагы тамак бышырганда жанагы эмени байлап алып, жанагы бир пакеттерде келет. KFC'нин мындай эттеричи. Аларды алып, анан бирден жууруп, жана өзүнүн процедуралары бар. Ошону коюп, анан жана чоң жанагындай күйүп аткан майларга салып, бышырып, ал жерде бир ай иштегем. Анан бир ай иштеп, көптөгөн тоокторду күйгүзгөнбүз ал жерде, көптөгөн тооктор мындай жанагы убактысында чыгарып, убактысында эме кылбасаң, мындай туура процедура кылбасаң. Ошол кызыктуу күндөр көп болгон. Бирок KFC мен үчүн аябай чоң школа болду да, мындай. Ошол жерде мындай тактыкты, дисциплинаны, стандарттарды, чоң жанагындай компаниялар, чоң корпорациялар кандай иштейт, кандай процедурада өтүш керек, коллектив менен иштешүү, мындай минута, секунда иштеш керек экенин ошол жактан мындай биринчи тарбия ошол жактан болду да. Биринчи кезекте өзүбүздү көндүрдүк, экинчиден көзүбүз көндү ошол нерсеге, и бул ошол биздин мүнөзүбүзгө калыптанып калды да. Мен как раз ошо сурайын деп атам, Бишкекке келдиңиз да. Бир нерсе кылам деп келдиңиз да, сөзсүз түрдө бир ойлоруңуз болду. Ушул чет мамлекетте иштеп, тажрыйбаны көрүп, башкалардын чет мамлекетте кандай иштегенин көрүп туруп, Бишкекке келип туруп, ушул Бишкектегилер иштегенин көрүп, кандай мындай айырмасын көрдүңүз? Бишкекке келгенде негизи Англияга кайра кетемби деп деле ой болгон. Кайра кетемби деп деле ой келди. Анан келдим, 1-2 айга байкасам акырын мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Анан келгенден кийин бир 3 айга жетпеген убакта үйлөндүм. Ошол менен анан Англия деген жанагы эмени токтотуп, кайра кетем деген үмүттөн арылып, анан Кыргызстандагы жашоого акырын мындай көнө баштадык. Анан келгенден кийин дагы келдим, 2-3 ай жүрдүм. Анан жанагы эми акча эч качан адамга жетишпейт. Тем более ишкер адамдарга. Анан келип анан бир күн бир той болуп калып, анан Англияда алган бир ишим болчу. Бул жакта кийип анан биринчи жолу бир кийдим. Ошону кийип көрөйүн деп анан кийип, анан чөнтөгүмө колумду салсам, мындай ичинде бир акча мындай эме бар экен, кагаз бар экен. Анан карасам ичинде акча бар экен мындайчы. Ошол жакта жүргөндө бир кийип анан салып койгон окшойм. Анан мага ошондо жагы акча керек болчу да. Анан кычыраган акча жанагы 20 фунттарындай. Анан көрүп аябай бир кубанып эме болгон мындай. Жанагы жугумдуу болгон да, мага ошол Англияда жүргөн тапкан акчаларым мындай биринчи капитал деп коет. Бул аябай мындай жугумдуу болду да. Ошонун аркасы менен уланып эми мындай. Жана көбүнчө эле сурайт го. Биринчи капиталыңыз каяктан деп. Ошол менен биринчи капиталым кыскача айтканда Англиядан да. Биз аз перерыв кылдык да, сүйлөшкүчө карасаңыз уже бир аз кечирип баштаптыр. Күн батып кетти. Сен азыр айттыңыз, бир окуяны эстеп кеттим деп кейсин. Мен ошол KFC'де иштегеним мен үчүн мындай ошол эми балалык сезим болсо керек деп ойлойм да, мындай эч кимге айткан эмесмин да. Мен муну жана телефондо сураганда, сүйлөшкөндө ата-энемден сурачу да, балам каякта иштеп атасың деп. Анан бир офисте иштеп атат
иштеп атам деп койчумун, анан Америкада досторум бар болчу, анан сүйлөшкөндө каякта иштейсиң дегенде оюма келген нерсени айтып койчумун да, бирок эч качан KFC'ни айтчу эмесмин да. Анан KFC'де түшкөн бүгүнкү күндө бир дагы сүрөтүм жок да. Муну мен 2012-жылга чейин эч кимге айткан эмесмин да, ошо мен KFC'де иштегениме. 2013-жылы, 2012-жылы анан айтып баштадым да, мен KFC'де иштегем, Англияда жүргөндө депчи. Уялчуңуз беле? Уялчумун да. Уялып, ошол сезимдер дагы эле мындай 2012-жылга чейин бар болду да. Келгенден кийин да айткан эмесмин да. Бир дагы адамга 2012-жылга чейин KFC'де иштегеним тууралуу айткан эмесмин. Эмне менен байланыштуу? Мындай эмнеден уялдыңыз? Мен эми KFC'ге барып, жанагындай туалеттерди тазалап, анан бирлөр тамак жеп кетсе, ошонун столун сүртүп, ушундай бир жумушта иштегеним менен эч кимге мындай бир комплекс бар беле, билбейм, же бир балалык кыялдарбы. Иши кылып 2012-жылга чейин бир дагы адамга айткан эмесмин да. Даже эң жакын адамдарым деле билчү эмес да, мен KFC'де иштегеним. Анан 2012-жылдан баштап, анан мен Англияда жүргөндө KFC'де иштегенмин. Анан мен KFC'де иштегенде дагы мен мындай столдорду тазалап, пол жууп, туалеттерди арчып, жанагы ар бир 15 мүнөт сайын жанагыларды туалеттин бумагаларды коюп, иши кылып, ошону мына 2012-жылдан кийин гана айтып баштадым да. Ошого чейин эч кимге мындай айткан эмесмин, досторума деле, ата энеме деле мындай уялчумун да. Эми тетигинче окуп, анан ушундай келип, анан кийин KFC'де ушундай ишке иштеп калабы деген, бирөөлөр билип калбасын деп. Ошого мындай бир дагы бүгүнкү күндө бир дагы түшкөн сүрөтүм жок. Мындай бир дагы сүрөтүм жок. Түшүп деле койсом болмок, эстелик үчүн, тарых үчүн да. Менимче сиз азыр көчөдөн кетип барып KFC'ден өтүп баратсыз деле эстеп кетерсиз окшойт, Анан көп эле учур болот. Кечинде сиз жумуштан кийин, анан шаар бошоп калганда атайын барып, могу KFC жанагы drive-thru деп коет. Ошол жактарга барып, анан кичинекей бир мороженое же милкшейк заказ берип коюп, анан ушул жерде байкап калам да, бир кыздар, балдар иштейт эле жапжаш. Анан алар менен сүйлөшүп калып, анан айтам да, мен дагы сендей болуп иштегем деп. Дагы бир нерсе ойго келип кетти. Мен ошо KFC'де иштеп жүрөм. Анан бизге башка бир, андан дагы бир жарым сааттык шаарда, аралыкта. Ал жерде жанагы машина менен drive-thru деп коет. Машина менен жанагы заказ берип кеткен неме бар. Ошол жака бир адам чыкпай калып жумушка. Анан бизден суранды, ким барып иштейт деп. Мен эми макул болуп бардым. Анан бул жанагы жума күнү болчу. Жума күнү кечинде англичендер аябай майрамдайт да. Аябай майрамдашат. Анан жанагы биринчи жолу эмеге отурдум, наушник менен отурам. Анан адамды көрбөйсүң. Мен андайга көнгөн эмесмин. Анан заказ алып баштадым, анан бирдеме сүйлөп койду да. Анан кайра сурайын десем, ал машинесин айдап кетип калды, уже касса жака кетип калды да, мындайчы. Уже кайра мүмкүнчүлүк болбой калды да. Анан ойлодум, машинаны карасам, эки адам отурат. Анан булар эмне заказ бериши мүмкүн? Анан оюма келген заказды бастым да, мындайчы. Жакшы угуп албай калгам да. Анан оюма келген заказды бастым. Чыгып келди, акчасын берди, анан айдап кетти. Заказдын алдынан коркуп отурам да. Качан келип жанагы сен мага эмнени берип койгонсуң, мен айткан заказ туура эмес болчу деп айтабы деп. Анан ошол күнү мындай 2 сааттай иштедим. 2 саат ошол менен стресс болдум да. Качан жанагы клиент кайра келет экен, заказы туура эмес го депчи. Анан ошо дагы деле ойлоп коем да, ошондо туура эле тапкан окшойм депчи, кайра келбегенине жараша деп. Анан ушундай күндөр көп эле болчу. Анан жанагы кээ бир англичендердин жанагы диалектиси ар кандай да. Анан ошо жүрүп акыры мындай кулак деле көнүп калды окшойт да. Анан иштеп жүрүп, ошол англисчебиз дагы өнүктү, практикадан мындай. Диалекттерге да көнүп баштадым. Анан мындай жакшы эле, анан аягында уже мындай жумушту так аткарып эле. Жалпы ошондой күндөр көп болгон мындай. Бизде кычы кызда да суроо бар экен. Жанатан бери бизде өзү соведущий бар да кычы. Жан өзү обычно көп сүйлөйт. Сиз угуп отурат, айтыңыз сурооңузду. Сиз айылда чоңойгон бала, чоң шаарга, чоң мамлекетке барганда, ал жерде иштеп, айлык таап, биринчи чоң сатып алуу эмне болду эле? Биринчи сатып алуум Оштон бир батир болгон. Оштогу батир биринчи сатып алуум ошол болгон. Андан кийинкиси Оштогу экинчи батир болгон. Андан кийинкиси Бишкектен батир болду. Анан Дордойдон контейнер алдым. Ошол биринчи сатып алуулар ушулар болду да. Эң чоң жоготуңузчу? Ошол учурда болгон да балким жоготуу. Ал убакта жоготуу деле болгон эмес. Ал убакта чогултуу болгон. Ал убакта чогултуу болгон. Сиз ошо батириңиз дагы деле барбы азыр? Жок, алар келди. Анан дагы бир андан келгенден кийин келдим бул жака, ата энем менен учурашып, айлыга барып келдим. Анан жана Дордойдо контейнердин адресин сурадым да. Анан бир эжем аркылуу, тууганыбыз аркылуу алган болчубуз. Анан адресин айтты, ушул проходко барасың, ушундай барасың депчи. Анан Дордойго бардым жалгыз эле. Барып жана контейнерди издеп жүрөм да. Издеп жүрөм, бир 2 саат жана контейнерди таппай койдум. Өзүңүз сатып алган. Өзүм жана адреси колумда, кайсы рядта, кайсы Миробов беле, Миробов деген ряд болчу. Анан бир контейнердин номерин айтты. 2 саат, 3 саат издеп чыгылып
контейнерге жеткен жокмун да. Ошондо мен түшүндүм да, мен тордойдун адамы эмес экен. Мен бул базарга ылайыктуу адам эмес экен. Мен бир контейнерди таба албасам, демек мен ордум бул жакта эмес экен деп, ошол эле күнү чечим кылдым, мен бул контейнерди сатам дедим. Негизи сатып атканда кандай оймен сатып алдыңыз эле ушул баары деле Эми дордойду? инвестиция болсун, эми аренда келип турсун, же баасы өсүп турган ал убакта. Эми ошол убакта менин туугандарым ушундай бир бир эме беришти, кеңеш беришти. Ошолордун кеңеши менен алган болчумун. Анан мен алганба 3 эсе 4 эсе өсүп калыптыр. Ал жагы эми жакшы болду. Анан дароо эле эжеме чалдым, эже мен контейнер сатам дедим. Десем, сен көрбөй туруп кантип сатасың дейт. Ошол көрбөй калганым үчүн сатам дедим да. Мен бул базарда бул эмем жок окшойт дедим да. Анан аны саттым, анан бир участокторду алып баштадым шаардан. Ошентип анан ошол менен Дордой менен болгон мамилем токтоду. Канчага алып канчага саттыңыз? 19.000 алып, 71.000 ушундай саттым. Жакшы эле өсүп кетти. Жакшы өсүп кетти. Тоже инвестиция болду. Бир 2 жыл, 2,5 жыл аралыгында. Анан саттыңыз. Анан кийин участок алдым Көкжарда. Башка иштерге жанагы эме кылып инвестиция кылып баштадык. Ошентип. Башка иштер деген бул кайсы? Анан мен ойлоп койдум да, ошондо мен жакшыраак таппай калдым деди контейнерди депчи. Анан ошо контейнерди таап калып, эми бул деле бир пешене мындайчы. Балким эми Кудайдын буйругу. Барып таап калып, анан ошол жакта балким иштеп калат белем, жагып кетип, анан эми өзүң контейнериң болсо, өзүң эми бизнес соода сатык депчи. Эми ал убакта эми бүт эле ошо Дордой катуу эме да. Кыргыздардын жанасында болгондай. Актуальный болгон. Анан ошо контейнерди көрбөй деле калдым да, кайсы контейнер болчу, кайсыны алдым, кайсыны саттым көргөн эле жокмун да, ушундай бир кызыктуу. Кийинки кадамдар Бишкекке келип эмнелер кылып баштадыңыз? Инвестиция кылып баштапсыз? Жок, Бишкекке келип, Бишкекке келгенден кийин бир 3-4 айдан кийин эле англо-голландский компания бар, Unilever деген. Бул аябай чоң мировой компания мындай, жана Unilever, Dove, Sunsilk, Timothy, Rexona, Axe, Domestos, Sif дегендерди чыгарган. Ошолордун Кыргызстандагы өкүлү болуп калдым. Ошол жумушка кирдим, ал жерде 2012ге чейин 6 жыл иштедим. Бирок 6 жыл аралыгында эми жумуштан сырткары дагы өзүм мындай бизнестер менен алектендим. Салфетка чыгардым, туалеттин бумага чыгардым. Производство ачып көрдүм. Производство и жанагы автомойкаларга жанагындай эмелерди кылып баштадык. Жанагы авто шампуньдарды. Анан технология жок эле өзүм жана китептен окуп, формулаларды таап, химия сабагынан аябай начар болчубуз. Ошого карабастан жанагы формулаларды издеп таап, алаштарды заказ берип, ушул жана изденүү да, бул ар бир адамдын жана башка түшсө байтал жорго деп коет го кыргыздар. Башка түшкөндө баарын үйрөнөт экенсиң. Ошол убакта жана химиядан берген сабактарын жакшыраак окуп койсок болмок экен деп деле бир күндөр келди да. Мен негизи химия сабагынын чындап айтканда лицейде мындай көчүрүп жүрүп эле бир 4 алып, 5 алып, 3 алып деп бүтүп кеттик да. Бир жолу химия сабагын дегенде бир оюма бир эме келип кетти, айтып берейин. Химия сабагында биз ар дайым көчүрчүбүз. Биздин класста 1-2 эле адам окуйт, калгандарыбыз чыгып көчүрчүбүз да. Химия ооруп эле же кызыкпайт белек. Анан ошол эң жакшы билген бала эң алдыда отурчу. Анан ал 5 мүнөттө эле жана жоопторун жазып коюп, анан бизге жана кагазын ырытып койчу да. Аркасында отурган адам ала жазат, ошентип жана 40 мүнөт ичерисинде жанагы кагаз айланып, анан класстын баардыгы көчүрүп, анан 5 алганы 5 алат, 4 алганы 4 алат, кылып анан экзамен бүтүп кетчү. Анан бир жолу жанагы экзамен башталды, тиги досубуз жазып анан кийин жанагы экинчи аркага мындай буту жетпей турган жерге таштап койду да, кыргытып. Баардыгыбыз ошол кагазды күтүп отурабыз да. Тиги досубуз ошону алыш керек, көчүрүш керек, анан кагаз кетиш керек. Анан сабактын жарымына келип калганда тиги кагазды алды. Процесс башталды. Анан тиги досубуз алып туруп көчүрбөйт да, жазбайт эч нерсени, карап турат. Ал негизи жазып көчүрүп бизге бериш керек да. Бербейт. Экзамен бүттү, анан баардыгыбыз келдик, анан бербейсиң десек, эми несин берем дейт, ал жерге эч нерсе жазбаптыр да. Жөн эле пустой баракты ырытып коюптур да, деди досубузчу. Анан баардыгыбыз 2 алдык. Анан экзамен кайра баштан болду. Кылып анан айтып атты, баарыңар окугула, мен силерге өмүр бою эмне жазып бере берем, өзүңөр да аракет кылбайсыңар депчи. Ошондо али күндө жолукканда ошол досубузду эстейбиз да. Ушундай бир эме кылгансың деп. Окуп койсок болмок экен деп. Окуп койсок болмок экен деп. Өндүрүш убагында сиз негизи ой келди, өндүрүш ачам деп. Анан бирөөсү да ийгиликке жеткен жокпу алардын? Жок, өндүрүш да жакшы эле болду. Жакшы эле болду деген салфетка тармагында бир 1,5 жылдай өндүрүш болду, жакшы эле болду. Андан кийин туалеттин бумага болду, ал деле мындай жакшы эле болду. Бирок чоңойто алган жокмун да, ар бирин мындай чоңойтуп, чоң масштабка чыга алган жокмун да. Ар бирине токтолуп бир айтып бербейсизби? Салфеткадан баштадыңыз окшойт. Биринчи салфеткадан баштадык. Ал убакта шаарда 1-2 эле цех болчу. Анан мен салфетканы чыгарып, анан кийин базарларга таратчумун.
өзүңүз эле барып эми 6-күн базар күнү анан кечинде менде жардамчылар бар болчу, өзүнчө бир команда бар болчу, а мен мындай үстүнөн бир контролдоп турчумун да. Анан канча каражат менен баштагансыз? аз эле бир 10 миңга жетпеген го дейм. 10 миң долларга баштасаңыз. Кичинекей эле кичинекей станок, анан оборотто деле көп акча жок, базарларга таратып коесуң, анан жыйнап коесуң, ошентип. Бирок маржасы аябай жакшы болчу. Канча болчу кирешеден? Киреше эми производство болгон үчүн ал жерде бир 120 сомго упаковкасын сатчубуз, ошондон бир 30 сом 40 сомдой калчу да. Бирок объем андай деле көп эмес. Бирок барып эле ошол мен сатып жүргөн жанагы оптовиктер барып ар бири бирден цех ача баштады. Анан мен сатканга адам таппай калдым да. Алар сиз ушу өзүнчө салфетка цех бир жыл аралыгында эле шаарда бир 15тен ашык цех пайда болду да, мини цех пайда болду. Ошол менен ал бизнес жабылды. Тренд берипсиз да демек. Андан кийин туалет бумага өттүм. Ал жерде жана макулатура топтоп, кагаздарды топтоп. Андан кийин ошону производство кылып, анан ал жерде да өзүнүн да кыйынчылыктары болду. Ал жерде бир 2 жылдай иштедик. Салфетканын токтогону ал деле эмес. Мен жана издендим да, буну дагы кантип жанагы себестоимость кантип түшүрөм депчи. Анан биз основаны жана кагазды Россиядан алчубуз. Мен ойлогондон кийин Гуанчжоуга бардым. Кагаз арзаныраак кагаз алып келиш керек болду да. Себестоимость түшүрөбүз деп. Анан Гуанчжоуга бардым. Анан Гуанчжоудон жакшы бир поставщик таптым, завод таптым. Анан аябай чоң суммада ошого заказ бердим да, аябай чоң суммага. Анан ал фурабыз келди, аябай чоң суммада. Анан келгенден кийин жанагы сапаты биз ойлогондой чыкпай калды. Анан ошол менен ошол бизнес жабылды да. Минуска кетип минус кетти. Ал жактан аябай чоң сабагыбызды алдык. Канча минус болду? Минус болгондо бир ошол вакыттын эсеби менен бир 20 миң доллардай, 20 миң 30 миңдай минус болду. Сизге катуу эле эме болду, удар болду. Албетте, эми иштеп жүргөн жанагы жакшы болуп аткан бизнесиң токтоп калды, токтогону дагы мындай минус менен чыктык иши кылып. Ошол менен салфетканын тарыхы бүттү да. Туалет бумага, анан дагы? Андан кийин туалет бумага иштедик. Туалет бумагада ал жерде бир 1,5 жылдай убакыт кетти. Ал жерде күнү түнү жана производство күнү түнү иштеген үчүн түнкү уйкулардан көп калдык. Анан жанагы биз заводубуз аябай чоң болбогондуктан ал кечкиле бузула берчү да. Бузула берчү. Ошо түнү менен эле ошол эбеде өтчүбүз да. Производстводо өтчүбүз күндөр. Андан кийин ал болбой калды. Андан кийин Гуанчжоудон жанагы силер көрүп калдыңарбы, жанагы бир 2 литрлик жанагы канистрлер болот. Посудомоечный жанагындай жашыл дозатор менен, сары, жашыл. Ошолорду ташып баштадык. Андан сырткары памперс ташып баштадым Кытайдан. Анан Кытай менен катуу иштешип баштадым. Андан кийин Гуанчжоудон автозапчасть ташып баштадым, иши кылып. Казакстандан аккумулятор ташып баштадым, иши кылып мындай көп эле жумуштар кылып көрдүм да. 6 ай кылат болчумун, 1 жыл, 2 жыл иши кылып мындай. Бирок мындай көп жылга мындай ордумду таба албадым да ошол жактардачы. Бирок ар биринен сабагымды алып, ар биринен күйгөн жерде күйүп, акча тапкан жерде акча таап, иши кылып мындай көп опыт болду да. Көп адам менен байланыштык, көп сфераны көрдүк. Ошондо жана тайм менеджмент, качан заказ бериш керек, кандай убакта келет, кимге сатыш керек, кандай сатыш керек, конкуренция кандай болот, рынок кандай, региондор кандай иштейт. Бул сферада мындай чоң акулалар кимдер, ошол бүт баардыгы сабак болду да, баардыгында. Мындай айтканда бизнес мектептин эмесин кирипсиз да. Андан сырткары могу Ленинградский деген көчөдө оптовый жана продуктовый магазин ачтык. Ал жерде дагы көп иштеп калдык, бир 2 жылдай. АБ плюс деген бир магазин бар болчу. Иши кылып Дортосай, Дордой, ар бир базарда бирден экиден контейнер болчу, өзүгө караштуу. Ал жактарда иштеттик. Иши кылып ошол 6 жыл 2006дан 2012 курулуш тармагына баштаганга чейин бир 10га жакын бизнести кылып көрдүм да. Бул эми ошол жакта өзүм иштеп аттым. Жана Unilever компанияда. Бирок ошол жакта жумуштан кийин выходной күндөрү өзүм бизнести мындай өнүктүргөн аракетинде болдум да. Менде суроо, ушул келдиңиз $200 миң менен Англиядан келдиңиз. Андан кийин ушул убакыттын ичинде акчаңызды көбөйтүп алдыңызбы же? Жок. Бул ошол 2006дан 2012ге чейин мен акча көбөйткөн жокмун. Мен акыл көбөйттүм да. Мен тажрыйба көбөйттүм ошол убакта. Акчаңыз? Акча ошол акча даже азайдуу деле болуш керек деп ойлойм. Мындай эми бир аз көбөйтсө керек. Бирок кандай деле көп көбөйгөн жок. Ошо баштап аттым, убакыт жоготуп аттым, күйүп аттым. Анан ар бир бизнестен чыкканда негизи бул аябай мындай өзүнүн бир эмелери бар, минус менен чыгып калышы мүмкүн да. Анан бардык эле бизнестин бардыгы эле мындай плюс менен чыгып, аягы жакшы боло бербейт да. Бирок эң негизгиси сынып калбаш керек, токтоп калбаш керек. Ар дайым кыялдануу, максат, өжөрлүк. Анан ар дайым мындай энергия берип турушуң керек да, ошол нерсегечи. Изденүүнүн артында болуш керек. Убакыт жоготуп болуш керек да. Кериктер жанагы бир бизнеси болбой калат, анан ортодо бир депрессия кирет, анан кийин бирдеме болот. Ошол болбош керек да. Бүгүн болбой калдың, китебин жаптыңбы, эртеси күн жаңы китеп ачышың керек да. Жаңы барактан баштагандан коркпош керек. Ар дайым жаңы барак.
таза баштай бериш керек. Сиз ушинтип акыл топтоңуз, анан айттың курулушта биздин көрүүчүлөр күтүп атат болуш керек. Булар ушул эмненин баарын сүйлөштү, бирок курулуш тармагында качан сүйлөшөсүңөр деп. Анан Каяктан ой келди негизи? 2012-жылы жана биздин туугандарыбыз бар да, Алматыда иштейт, башка жакта иштейт. Анан келип эле, мен Бишкекте турчумун, анан келип эле квартира алыш керек, батир алыш керек деп, анан ар кайсы компанияларга бара баштадык да. Алар менен чогуу мен Бишкектен билген адам катары мындай компанияларга барып офистерине бара баштадым. Анан барсам ичинде мен тааныштарымды көрүп калам, бакилерди көрүп калам, биздин чогуу жүргөн эле. Анан мен ойлойм да, бул кандай, бул кече жүргөн бакилер баштап атса, почему мындай биз баштасак болбой, мен баштасам болбойт деп кыялданып. Анан ошентип 2012-жылы июнда биринчи курулуш аттанып ошол баштадык. Ошо курулуш башталганда ошол күнү иштеп аткан, ошого чейинки болгон бизнестердин баарын саттым, жаптым. Бир эки машинем бар болчу, аларды саттым. Бир эки үйлөрүм болчу, аларды саттым. Магазиндерди саттым. Иши кылып бүт бардыгын, курулуш компанияны ачыш үчүн болгон нерсенин баарын саттым да. Мындай эч нерсе калган жок. Минип жүргөн машинемди да саттым. Жашаган үйүмдү да кредитке койдум. Иши кылып мындай не только ноль, минус. Эртең менен жумушка маршрутка менен барыш керек. Анан 11-күнүнөн эшикке чыктым дагы, анан маршрутканы жанагы майда жазып коет го. Аларды окуганга убакыт жок. Алдыма келген биринчи маршрутка отуруп алдым дачы. Жете турган жерим Бөкөнбаева, Советский, ошол жерге жетишим керек. Анан карасам, ал келип туруп Аламедин жака бурулуп кетти. Маршрутка ал жактан түшүп калдым дагы, башка бир маршрутка отурдум. Алдыма чыккан маршрутка отуруп атам да, иши кылып жанагы жака кетип атам. Жетиш керек. Ошентип 3 маршрутканы алмаштырып, анан офиске жеттим. Ага чейин маршрутка колдонуп көргөн эмесмин да. Өзү кандай экен мындай акча таап, анан дароо эле маршруткага түшүп калып, ушул. Мен андан корккон деле жокмун, бирок ичимде мындай ишенүү бар болчу, белгилүү бир анализдер бар болчу. Анан мен бул убактылуу экенин сезчүмүн. Оюм мага деле көп кетчү эмес, оюм жумушта болчу да. Анан 1 ай 2 айга өтпөй эле кайра биринчи машинамды кайра ала баштадык, жумушубуз жүрө баштады. Сатуу башталды. Суроолор бар. Канча акча кетти ушу биринчи курулуш компания ачыш үчүн? Ошол убакта бир $400,000 жакын акча менен баштадык. Биринчи баштаган. Бул 2012-жылы. 200,000 жанагы жоготпой кайра бар болсо плюс-минус калган 200,000ди эми ошол убакта жанагы кээ бир алган нерселерибиз бир аз кайра сатып, мисалы жанагы кымбаттап кетти алар. 30,000 алганың там 70,000 болду, там ушундай болуп атып, бир $300,000 акча менен башталган 2012-жылы биринчи курулушубуз. Анан кантип башталды? Чоң офисте мен отурам, анан менин партнерым отурат, анан бир офис менеджер кыз отурат, иши кылып. Азыркыдай жанагы жок. Азыр мисалы маркетингде там 5-6 киши, отдел продажа 10 киши, анан прораб, главный инженер өзүнчө, анан снабжение бөлүмү өзүнчө, бухгалтерияда там 5 киши деген андай шарттар жок. 2-3 киши менен эле ошол компания башталды. Өзүбүз финансист, өзүбүз отдел продаж, өзүбүз снабжение, өзүбүз иши кылып водитель, өзүбүз иши кылып бүт баарыбыз 7-8 позицияны бирден кармадык да. Анан акырындык менен биринчи үй башталды, экинчи үй башталды, үчүнчү деп ошентип, анан акырындык менен анан команданы топтоп, чоңойтуп система куруп. Биринчи объектиңиз бул кайсы болду? Анан курулуш тармакта менде көбүнчө суроо берет, көбүнчөлөр айтат да, курулуш компания ачыш үчүн аябай көп акча керек да. Ал жакта кандай кылдыңыз? Инвесторлорду алып келдиңиздерби, же бир жер сатып алдыңызбы? Ошол мындай процесстер бойлы подробно кызыктырат да. Балким бүгүнкү күндө көбүрөөк акча керек. Бирок ошол убакта бул аябай мындай кызуу жүрүп аткан, эми башталып аткан, конкуренция деле мисалы азыркычалык көп компания жок эле ал убакта. Аз эле сумма менен баштаса болот болчу ал убакта. Эми негизгиси туура математикаң туура болуп, анализиң туура болуп, документтериң так болуп, анан эгер акчаны туура колдоно алган болсоң, аз эле сумма менен чогойуп кеткенге мындай шарттар бар болчу да. Балким бөлүшүп кетесиз экенсиз ошол именно кадамдар менен. Эми ал убакта, допустим, келдим да, мен $400,000 алдым, мисалы үчүнчү. Анын үчүн биз эски убакта барышыбыз керек да. Баралы. 400,000 менен келдим, мисалы үчүн, эмне кылам мен? Жер сатып алган жокпуз. Биз ал убакта жана жерди долевой деп коет. Ошол киши жердин ээси менен макулдашып, ал киши акча бербейсиң, ал жерин берет, сен ал жерге үй курасың. Сенин болгон акчаң, биринчи акчаларың ошол котлован казганга, проектный жумуштарга, биринчи жанагы арматура бетон алганга, ошолорго төлөмдөргө башындагы бир 3-4 айлык расходуңа кетет да. Ошол убакта анан кийин квартира сатып баштайсың, коммерческий помещение сатып баштайсың, анан келген акчаларды өзүң колдонуп, ошентип анан улам көтөрүп
бул аябай чоң процесс, мындай коркуу болдубу? Балким сатылбай калса. Коркуу көп болгон жок. Негедир көп болгон жок, себеби биз ага чейин көп анализдедик да. Рынокто карадык. Эмнелер күтүп турат, биздин проект кайсыл жерде, кандай болушу мүмкүн, бир жакшы консультация алдык. Мындай эсептүү кеттик да. Ошон үчүн андай деле көп коркуу сезим болгон жок. Бирок рисковать эттик. Риск барбы? Бар. Эми ар бир ишкер риск ала билгенди билиш керек. Анан ошонун аркасында туруш керек да. 500 миңдей примерно таптыңыз. Макул, анан кийинкисине келебиз. Капитал стройду эмне кылдыңыздар? Капитал строй инвест менен ал жакта да 3 үй курдук. Бөкөнбаевада, Киевскийде, андан кийин ошо Дора спорттун жанында 3 үйдү толук бүтүрдүк. Ошол бир 3-4 жыл аралыгында. 3-4 жылда. Негизи эми бир үйдү курганга бир 3 жыл убакыт кетет. Бир 2 жыл, жарым жыл бул проектный документацияга бир убакыт бөлсө болот, 6 ай деп. Андан кийин эми ошол объекттин турак жайдын көлөмүнө жараша 2 жылдан 3 жылга чейин да бир убакыт кетет. Андан кийин да бир 6 ай убакыт бул эксплуатацияга берилген убакыт да. 4 жыл аралыгында бир толук кандуу бүтүрүп чыкса болот. Бир орто турак жайда. Тигил Капитал строй инвестте 3 объект дедиңиз. 3 объект курдуңуздар. Анан эмнеге Капстройго өтүп кеттиңиздер? Капитал строй инвест деп бул биринчиден ошол убакта Капитал строй инвест деп аябай көп компания ачылып кетти. Атан биз атын өзгөрткөнгө туура келип калды да. Анан Капстрой KG бул эми кыска. Ошол эле Капстрой деп койдуңуздар. Бирок башка бир окса ачтык. Капстрой KG деп. Анан биз көбүнчө эле жана турак жай бүткөндөн кийин үстүнө жанагы чатырына жазабыз да, узун кылып. Анан Капитал строй инвест деп жазсак дедик. Чатырыбыз жетпей калды да, мындайчы тамгалар ашып калды мындайчы. Анан кыскартыш керек болуп, анан Капстрой KG деп бир азындай кыскартыштар. Ал жактан канча акча таптыңыздар? Капстройго өтөрдүн алдында. Ал жакта так деле эсептер жок. Бир батир бүткөнгө чейин эле экинчи үй курулат, андан кийин үчүнчү курулат. Анан арасында техника сатып аласың. Ал убакта жана командага көбүрөөк жанагы вложение кыласың. Ошентип прям ар бир үйдөн бир так бир эбе жок да. Так керек жок бизге мындай. Примерно даже айта албайм. Бүгүнкү күнгө чейин уланып келип атат да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол цеп уланып келип аткан үчүн ар бир объектке биз өзүнчө жанагы жок да. Ар бир тапканыбыз бул кийинки кадамга мындай объектке. Бирок өзүңүздүн чөтөңүзгө таап баштадыңызбы мындай үй бүлөңүзгө? Эми үй бүлөбүзгө 2-3 жылда бир үйүңдү жаңыртасың, 3-4 жылда бир машинаңды жаңыртасың. Эми ошол нерселер эми жана коомдун эмесине жараша, өзүңүн шартыңа жараша дегендей. Бирок бүгүнкү күндө болгон мээнетибиз, болгон жанагы энергиябыз бүт баардыгы эле жумушка. Капстройдо. Бирок башында мисалы мына жаш кезекте мен жана Англияга барган убакта мен жана күндүгө кечинде тапкан акчамдын кирешенин санайт элем деп атпаймынбы? Бүгүнкү күндө кирешен эмес, бүгүнкү күндө көбүнчө сапатты, анан процесс, жумуш, ийгилик жаратуу, ошол жанагы сен ойлогон үй курулуп, ошондон көбүрөөк рахат алып, ошол биринчи максатта да. Акча табуу эмес, балким ошол жана өзүңүн жана көздөгөн максатыңа жеткендеги болгон рахат ошол биринчи орунда да. Миссия уже мындай айтканда. Кайсыл учурда сиз ушул акча табуу эмес, уже миссияга өтүп калдыңыз? Бул акыркы бир 7-8 жыл мурда ушул сезим келди. Мен деле өзүм ушул сурайм да, мен качан бул жанагы эмени санабай, жанагы эми ар бир ишкердин, ар бир бизнесмендин жанагы проблем санаш керек да бул. Ооба да, сөзсүз. Минуска кетип атабы, плюска кетип атабы, кандай болуп атат деп. Мен общий караганда билем жанагы плюстабыз. Буну эми жана көрсөткүчтөр көрсөтүп атат. Бирок эң негизги максат ал эмес да. Эң негизгиси биз жанагы элдин алдына жанагы сөз берген убадабыз аткарылып атабы, үйүбүз убагында бүтүп атабы, үйүбүз биз жанагы сөз бергендей сапатта бүтүп атабы, шаардагы ордубуз кандай, шаардагы мындай көркүнөн көрк кошулуп атабызбы, сүйлөгөн сөзүбүз менен аткарган жумушубуз бир жерден дал келип атабы, ушул мындай башкы эмеге өтүп калды да. Биздин киреше таап атабыз, таппай атабыз бул экинчи, үчүнчү маселе. Эң биринчи маселе биз жанагы аманатка бек тура алдыкпы? Биз элдин акчасын алып атабыз, ошол нерсеге үйдү куруп атабыз, ошол ишеним акталдыбы? Ошол эң көп ошонун айланасында жүрдүк да. Анан бир кылган катабызды экинчи жолу кылбай, биз ошол кылган катабыздан сабак ала алдыкпы? Ошол мындай көп энергиябыз ошонун үстүндө иштегенге өтө да. Анан биз мына командабызды чоңойто алдыкпы? Командабызга бирдеме үйрөтө алдыкпы? Канча орун берип атасыз? Канча орун берип атабыз? Анан бүгүнкү күндө шаардагы ордубуз кандай? Келечектеги максаттарыбызга жетебизби? Кандай жетебиз? Кандай жол менен кетебиз? Ошол көбүрөөк убактыбыз, энергиябыз ошол менен алек болду да. Ошонун үстүнөн иштей бергенде бул
жанагы канча акча таап атам, анан таап алып атамбы деген бул өзүнөн өзүнчө эле үчүнчү төртүнчү жанага түшүп кала берет да. Анда бул ошондо Капстройдон кийин пайда болуптур да, Капстрой Андан кийин Royal пайда болгондо плюс. Андан кийин Капстрой менен үй куруп баштадык. Капстройдон кийин команда чоңоюп баштады. Анан бир офиске батпай баштадык. Канча адам бул? 30-тан ашып баштады, 30, 40, 50ге жетип. Андан кийин биз жанагы кластер болуп бөлөлү деп баштадык. Премиальный сегмент, бизнес сегмент кылып, анан ошол жактан анан Royal деген компания ачылды 2017-2018 жылдары. Идеясы кандай болду? Кантип Royal'да ачтыңыздар? Эми көбүрөөк командабызды чоңойтолу дедик. Анан бир эле жерден сервис көрсөтпөй, эки жактан сервис көрсөтөлү, эки жактан обслуживание кылалы деп. Анан Royal ачып көрдүк. Royal менен биринчи үй, экинчи үй, үчүнчү үй деп атып, анан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө биз азыр Royal Tower'дын үстүндө подкаст тартып атабыз. Буюрса. Кызыктуу, өзү жалпысынан ушул курулуш тармакта жүргөнүңүздө канча объект курдуңуз? Бишкектин канча объектиси сиздер курдуңуздар? Жалпы Royal деле эмес, баардык курулуш компания. Эми бул жылы эксплуатацияга берип аткан объекттердин саны 7 объект. Бул жылы эксплуатацияга берип атабыз. 7 объект. Экөөнү бердик, экөөнү ушулай да беребиз. Буюрса жылдын аягына чейин дагы 3 объектти эксплуатация беребиз. Ошо менен биргеликте бир баш этеги бир 15тен ашык объект эксплуатацияга берилген болуп калат буюрса. Бүгүнкү күндө 10дан ашык объект курулуп атат. Анын ичинде экөө Ысык көлдө 2 объектибиз, бир объектибиз Байтикте, калган объекттерибиз шаардын ичинде. Анан биз объект баштаганда эң башкы критерий бул локациясы. Ошол локациядан карап, анан ошол жердин жайында эмне жайгашкан? Кинотеатр жайгашканбы, мектеп жайгашканбы, университет жайгашканбы, же кандай нерсе жайгашкан? Жолдор, айланасында парк барбы, элдер жашаганга ыңгайлуубу, ыңгайлуу эмеспи, кандай болот деп, анан ошого карап, биздин өзүнүн критерийлерге туура келгенде, андан кийин ошол жака, анан ошого жараша, анан үй турак жайдын этажы, тышкы жана фасады, анан ошого жараша, анан турак жайга ат берилет. Ат берилген бул өзүнчө бир аябай чоң бир талап пайда кылат да. Мындай энергия затратный деп коет. Мисалы биздин объекттердин аттары Бруклин, Арча, Кембридж, Ынтымак, Монте-Карло, Алато, Кожомкул, Кожомкул плюс, Мурас, Шыгылып, ар бир аттын айланасында биз эме кылабыз да, мындай маркетинг менен катуу иштеп, анан жакшы ниеттер менен кылып, өзүнүн ар биринин бир маңызы бар экен да. Ар бир аттын маңызы бар. Анан ошол маңыздын айланасында бир логотиби чыгат, ошонун айланасында бир слоганы чыгат, ошонун айланасында анан жана тизерлер чыгат, ошонун айланасында бир рекламалар тартылат. Анан ошол турак жайда ошол ат берилип анан кылат да. Мен бир нерсени байкадым, сиз мурунку жолу таанышууда өзүңүз келип текшерип жүрөсүз да. Анан сиз сүйлөшүп калганда бир сонун сөздөрдү айттыңыз. Көбүнчө курулуш компания директорлору бир нече жыл иштейт, акча табылып туруп, анан башка бир директор отургузуп өзүлөрү кетип калат. Мен ушул баштагандан бери азыркыга чейин өзүм ушул жакта операционкада жүрөм депчи. Кызыктуу, эмне үчүн? Ошол мен ойлойм да, ар бир адам бул жашоодо сүйгөн ишин кылыш керек да. Ошондо биринчиден ийгилик жаралат, экинчиден ошол жумуштагы процесстеги оорчулук бул адам үчүн көп сезилбейт да. Бул хобби катары болуп калат да, изденүү болуп калат. Ошол убакта мындай жоготуулар деле ал үчүн көп мындай бир чоң бир жанагындай проблема жаратпайт да. Мен кылган ишимди сүйөм. Бул кесип мага жагат. Бул кесиптин аркасында мен күнүм берсем деле, эс алуу күндөрүмдү деле бере алам, түнү деле иштей алам. Бул мага бир рахат алып келет да, изденүүнүн аркасында. Эми бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, канча мисалы мына ошо баштагандан бери 12-13 жыл болду. Бул сектордо мен мындай такыр жылган жокмун. Жакын арада жыла турган дагы оюм дагы жок. Буюрса ушул сектордо, ушул сферада, ушул курулуш тармагында буюрса көп эле жылдарга буюрса дагы иштейбиз го деп. Бирок ушул жумуш, ушул жылдар аралыгында көптөгөн нерсени үйрөндүк. Үйрөнгөн нерселерибизди кийинки муундарга үйрөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө Royal'да 150дөн ашык жумушчу бар. Анын көпчүлүк пайызы жаштар, көпчүлүгү жаштар. Ошолорго колубуздан келген сабагыбызды берип, үйрөтүп, жаныбызда алып жүрүп, бизден тажрыйбасы чоңдордон биз үйрөнүп дегендей. Колубуздан келген салымды кошуп кетип атабыз. Акыркы ушул 4-5 жылдан бери ар бир жанагы 6-чы күнү мен офиске барбайм. Ар бир 6-чы күн мен үчүн бул объекттерди кыдыруу да. Эртеден баштайм, ар бир 2 саатта бирден 3 сааттан кылып атып, ошол күнү жетишимче караң киргенге чейин кыдырам. Жетпей калган эртеси күнү кыдырам. Кээ бир объекттерди мен түнү кыдырам. Охранниктердин баардыгы билет,
тааныйт, машинамда ар дайым озон бир эки фонарик жүрөт, фонарик менен түнү кирип кетем мындай карап. Всегда тренировка экен да, дайыр болуш керек. Кардио иши кылып, бир подъезд менен чыгасың, экинчи подъезден төшөсүң, паркингге түшөсүң, чыгасың иши кылып, бул процесс мага жагат. Өзүм жаккан кесибим болгон үчүн мунун оорчулугу дагы мага сезилбейт. Сиз чоң компаниянын жетекчисисиз. Анан кээ бирки дагы чоң компаниянын жетекчилери айтат, эгерде операционкада дагы деле сен жүрсөң, демек жумуш жакшы уюштурулган эмес деп. Ага кандай жооп кайтарасыз? Эми балким ал уровеньге балким келе элекпиз. Балким ал дагы бир чоңойгондон кийин, дагы бир чоңураак болгондон кийин балким ал сезим дагы келип калаттыр. Бирок бүгүнкү күндө ал сезим мага келе элек. Демек биз дагы жашпыз, дагы иштешибиз керек, дагы компанияны чоңойтуш керек, дагы системаны коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө мен өзүм операционкада отурам. Бүгүнкү күндө бирок ошол эле убакта аркабызда жетектеп, үйрөтүп, чоңойтуп келе жаткан балдарыбыз бар. Келечек көрсөтөт буюрса. Мен бир жолу тааныштарым менен сүйлөшүп калганда сиз жөнүндө айтып берип калгам. Мен сизди биринчи жолу укканда тааныштарым уккам да. Ушундай Royal бар жакта Royalдар илинип турат го. Карап жатып, Royal бул эмне болду экен? Ким курат? Эмне курулуш компаниясы? Бул эме дейт. Мирлан деген жигит бар деп айткан да. Вообще мындай крутой жигит дейт. Неге десем, өзүнүн сотрудниктерине машина алып берет, буну алып берет, тигини алып берет, ал жакта квартира алат. Өзү башкача деп айтканда, ошол сиздер чынбы? Чындык жагы бар. Бизде ошол Чын эле машина бересизби? Машина беребиз, батарея беребиз. Эми жанагы биз негизи ар бир прорабтарыбыз ошол үй бүткөндө жанагы келишим боюнча машина берген жерлерибиз бар, батарея берген жерлерибиз бар. Аны соцсеттерден деле көрүп жүргөн болсоңуздар керек. Соцсеттерге чыкпаган дагы бергендерибиз бар. Эми бул жаштарга бул бир жагынан мотивация, экинчиден бул алардын эмгеги. Бул өздөрү ошол иштеген жеринде жашаганга мындай укуктуу да алар деле. Эме деп бир убакта бизге бирлөр жардам берген. Балким биз бүгүн бирлөргө жардам берип атабыз. Алар дагы кийин бирлөргө жардам берет. Бул себепчибиз да. Баарыбыз бири бирибизге себепчибиз. Сиз ушул корпоративдик культураны аябай башкача карайт экенсиз. Компаниясы мен чекеден байкадым, офисиңизге келип байкадым. Анан негизинен ойлоп коем да, бул ошол чет мамлекетте башкалардын иштегенин көргөнү үчүнбү? Анткени мындай бай десе эле башкача элестетебиз го. Бай ушул курулуш компаниясы ал жакта мындай бир бандитский эмелер менен сүйлөшүп алып, баары кто-то доминирует, бир ушатып, башкача сезимде, представление да өзү негизи башкача го. Сиз келгенде ушул квартира берип, наоборот ушул өзүнүн сотрудниктерин сыйлоо деген бул өзү ушул кандай келди сизге? Биз мен ар дайым ошол жанагы Англияда жүргөн күндөрүм, ошол жактагы жана мага ошол түрк байкени жардам бергени, ошол жакта мага KFCдеги болгон мамиле, ошол жакта иштешкен жанагыларыбыз али күндө эсимде. Мен деле бир убакта айлыкта иштегем, саатына иштегем, иши кылып, ошондой эле сезимдер азыркы жаңы жумушка кирип аткан адамдарда бар да ошол сезим. Анан мен өзүм ошолордун ордуна коюп көрөм да. Буларга деле бирөө мына колдон жетелеп кетиш керек, бирөө дагы жол бериш керек, бирөө дагы шанс бериш керек, бирөө мындай бир мотивация бериш керек деген сезим ар дайым менде турат. Анан бир адам жаңы жумушка келгенде деле мындай көзүнөн байкалат да ошол нерсечи. Анан балким ошол нерсе Кудай Таала мени жөнөттү, ушуга мындай бир шанс бериш керек го, алдын ачыш керек. Балким 1 жыл кетет, балким 2 жыл, балким 3 жыл, эми ар бир адамдын жанагысына жараша. Тескеринче азыр жана айтып коет го, зумерлер, мен курактуу жаштар, булар менен иштеш өр, булар башкача айтып, булар оор депчи. Алар менен кандай болуп атат иштөө? Мотивация берүү. Бүгүнкү күндө андай деле чоң бизде компанияда байкалган бир мындай проблема көрүнбөй эле. Ошол пока жакшы эле мындай. Бүгүнкү күндө бул Royal Tower'дин мисалы үчүн эмне өзгөчөлүгү бар? Бул биринчи мындай адам жашай турган турак жай эмеспи? Бул эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмне жаңы нерсе келди, технология келди Кыргызстанга ушул небоскребке? Мен бул жакта жаңы нерсени айтып кете алам. Бул жакта индустрия иштейт экен. Өзүң Кыргызга жакында Аскамча Кыдыршевич айтпады ушул биз эмелерди иштеш керек, өзүлөр иштешибиз керек деп. Биринчи киргенде жаман кыргыздар көргөм. Экинчи техника безопасности. Тосулгандар, ошол жактарды байкадым. Каска алчан. Айттым, каска кийбей тартсак болбойт десе, жок дейт. Касканы берди. Мен байкагам да, эми Мирал экөөбүз жок калган. Бул Royal Tower'да бул эми биринчи эле көзгө көрүнгөнү бул бийликтиги, экинчиден бул жайгашкан жери, үчүнчүдөн бул объектти биз баштап атканда жанагы биринчи фундаментке алынган бетонда бул жерге 3500 куб бетон алганбыз. Бул 1,5 сутка ичинде алынган. Бул 3500 куб бетон деген бул 9 этаж 9 кабат үйдүн бетону. Биз ошол 9 кабатка кете турган бетонду минус
18-14 метрде фундаментке эле мындай бир жарым суткада куюп салдык да. Марка 450. Фундаментке кеткен арматура 420 тонна арматура и 3,5 куб бетон марка 450. Бул аябай чоң көлөм да. Анан ошол күнү бетон алабыз деп даярдыктар башталды. Бир 2-3 күн даярдык, бүт бардыгы даяр, жанагы бардыгы текшерүүдөн өттү. Анан бетон алабыз, эртең менен саат 6-да баштайбыз деген күнү ошол күнү түнү уйку жок менде. Уктай албайм. Анан эртең менен саат 4-тө 3-тө эле келип алгам. Уктай албай койдум, баары жаттым, 1 саат жаттым, 2 саат жаттым, уйку жок. Саат 3 болду, 4 болду, анан туруп келип алгам бул жакка, капкараңгыда элечи ушундай эле. Анан бир таң атып баштады, анан саат 6 болду, анан биринчи жана бетон миксерлер келе баштады, анан таң ата баштады, анан бир 4 помпаны койдук, анан миксерлер келе баштады, бетондор келе баштады, шыгылып 1,5 сутка тынбай бетон койдук да. Бул өзгөчө мен үчүн мындай чоң жоопкерчилик болгон. Анан ошолукта Royal Tower'ды көптөгө реклама кыла алган эмесмин. Мындай бул кандай болот, бул бүтүрө алабызбы? Бул мындай менин жеке тажрыйбамда бул аябай чоң бир эме болду да, челлендж. Анан бул айтууга оңой болгону менен ал убакта мисалы мындан бир 2 жыл мурда бул чоң көлөм иш, чоң жоопкерчилик, чоң багынтуу, чоң бийиктик, буга бир эрк керек болчу. Анан мындай ичимдеги бирдеменен бирөөгө айтайын десем айта албайм да. Анан өзүм менен өзүм болом, бул жакта прорабтар иштеп атат, главный иштеп атат. Булардын алдында дагы өзүм жанагы сезимдеримди билдиргим келбейт. Переживать эткеним, булардан сурап коем, баары жакшыбы, баары жакшы. Анан баардыгы ойдогудай буюрса бүттү. Бетон алынды, ошентип анан кайра жана процесске кирип кеттик. Ошо менен жакшы аркасында туруп өз убагында монолит жумуштар аяктады. Бүгүнкү күндө ошол фасад иштери болуп атат. Терезелерин коюп атабыз, ичинде инженердик чечимдер кетип атат. Бул жакта 4 лифт. Ошол бүгүнкү күндө менен 102 метр 10 сантиметр бийиктикте менен азыр маектешип отурабыз. Менде мындай суроо бар болду да. Ушул айтып берип атканда баарыбыз деле байкадыңар болуш керек. Мындай башкача сезимдер менен чын жүрөктөн айттыңыз го, ушул чын эле сүйүп эткенсе жумушуңуздучу. Анан эгер ушу жумушуңузду ушунчалык сүйсөңүз, убакыт берсеңиз, үй бүлөңүз ошол сүйүүнү алабы? Ошол кетирген жумушка болгон сүйүүңүздү үй бүлөңүзгө калабы? Жана баардык жерде тең салмактуулукту кармаган эң жакшы да. Анан эми кечиндеси, эс алуу күндөрү, анан көбүнчө ошол жанагы чет өлкөгө чыкканда көбүнчө үй бүлөм менен чыгам. Көбүнчөсү ошо үй бүлөм менен чыгам, аларды алып чыгып ошол жакта. Бирок айтат го, тегиз алып кете албайсың деп. Бул мындай вечность бар го ишкерлерде. Тегиз алып кете албайсың. Же үй бүлөң көрө кетип калат, же бул жака кетип калат. По-любому кто-то пострадает. Эми аракет кылып атабыз тегиз алып кеткене, тагыраак айтканда. Бирок айткандай, ооба, жумушка эртең менен кетесиң, кечинде келесиң, балдарың уктап аткан болот, көрө албай каласың, кээде 2-3 күн көрүшпөй каласың, сагынышып каласың, анан күндүзү телефондо сүйлөшүп каласың, жакшы элесиңерби? Жакшыбыз. Ошол ансыз кандай убакыт бериш керек, ар бир жумушка убакыт бериш керек. Тем более бул үй куруу, бул аябай жоопкерчиликтүү жумуш, аябай жоопкерчиликтүү. Ар бир кадамында, ар бир кылган жумушуңда бул жакта мындай текшерүүдөн өтүп, карап, көзөмөл болуш керек. Анан биздин Royal'дагы дагы бир өзгөчөлүк, бир дагы үйүбүз экинчи үйгө окшош эмес да. Ар бир үйүбүз бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Бирөөсү хай-тек стилинде, бирөөсү жанагындай классикалык үлгүдө, бирөөсү дагы башка стилде кылып чыгылып, бул ар бир үйүбүз, ар бир турак жайыбыз өзгөчө стилде, өзгөчө этаждарда чыгылып, бунун ар бири чоң мындай энергия талап кылат да, изденүү талап кылат. Материалдар башкача, бул үйгө туура келбейт, жана шаблон менен курбай элебиз да. Жана бир окшош нерсени эле мындай кечик эле мындай куруп андай жок да. Бир дагы үйүбүз экинчи үйгө окшош эмес. Ар бири өзгөчө. Бирөө 7 кабат, бирөө 15 кабат, бирөө 20 кабат, бирөөсү клинкерди колдонобуз, бирөөсүндө сары таш колдонобуз, бирөөсүндө гранит колдонобуз, бирөөсүндө дагы мокрый фасад. Чыгылып, мунун ар бири бирден энергия кылып, ар бири бирден чечим талап кылат да. Анан ошону изденүүдө ар дайым ошо изденүүнүн ичинде болуп калабыз да. Себеби мен байкадыңарбы, мен үй бүлө жөнүндө суроо бердим. Бирок Нурманбек кайра эле Royal жөнүндө сүйлөп баштады. Жашоо ушундай. Сиз бала чагыңызда айтып берип атканда атаңыздын тарбиясын, көпчүлүк ошол маалдагы кыргыздын жаштары, жаш балдары ошондой кыйынчылыктан өткөнүн айтып өттүңүз. Бирок бүгүнкү күндө сиздин балдарыңыз кандай тарбия алып атат? Мындай бардарчылыкта жашап атышат. Негизи эле балдардан эмес, мен сурайын деп аткам, өзү качан үйлөнгөнсүз? Кандай болуп? Мен Англиядан келип 2006-жылы июнда келдим, сентябрда үйлөнгөм. Сразу эле Келип эле үйлөнгөм, келип эле. Кантип мындай на расстояние сүйлөшкөнсүзбү же келип эле? Жок, келип эле, мага чейин сүйлөшүп жүргөнбүз, келип анан үйлөндүк. 23 жашымда үйлөнгөм. 23 жашыңызда. Өзү бар го, эрте үйлөнгөндөр ийгиликке эртерээк жетет дегенге кандай карайсыз? Билбейт экенмин, мындай так статистика кандай экенин билбейт экенмин, бирок ар кандай го жашоо бул.
Бирок мына көрдүңөр эрте үйлөнгөн киши деп айтып коелу 23 жашында. Бүгүнкү күндө 2 кыз 2 уулум бар. Окуп атышат баардыгы. Мектепте окушат баардыгы. Колубуздан келген аракетибизди кылып, ошо билим жагында болсун, башка өздөрүнүн шыгына жараша баардыгынын өзүнүн тарбиясын берип, аракет кылып келип атабыз. Үй бүлөдө компанияңызда ушундай башчы экенсиз. Баарын текшерип турган, өзүңүз проверкага барып чыккан. Үй бүлөдө кандай башчысыз? Жок, эми жашоодо мындай бир жагынан болсо бир жагын бериш керек го эми. Ал жакта мен аталык жагынан өзүмө түшкөн жумушту аткарам, башка жагын апасы эле башкарат. Бирок башында мен түшүнгөнүмдөр намёктой болуп кетти да. Үйдө башкача башкаруу бар дегендей. Жок, баардыгы ынтымактуу, жакшы. Балдарыңызга кандай тарбия бериш керек деп эсептейсиз? Өзүңүз кыйынчылыктайсыз азыр эми. Эң биринчи кезекте ар бир нерсенин өз орду менен болгон жакшы да. Бүгүнкү күндө булар билим алыш керек. Билим алыш керек, ошол эле убакта үйдөгү тарбия, каада салт, ошол эле жанагы жүрүм турумдарыбыз менен, жана түрктөр айтып коет, lead by example. Бул өзүңүн жүрүм туруң менен балдарыңа үлгү болуш керек. Ата-эне, жаш балдар биринчи кезекте ата-энеден үлгү алат. Ошого биз жүрүм турумубуз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен, адеп ахлакыбыз менен үлгү болушубуз керек. Колубуздан келген билимди беришибиз керек. Жакшы окутуп, ден соолугун жакшы карап, алардын дагы чөйрөсүн кандай чөйрөдө чоңоюп атышат, кимдер менен достошуп атат, кимдер менен ойноп атат, ошол жактарына жакшы маани берип, ошону карашыбыз керек. Анан ар бир баланын өзүнүн табияттан шыгы болот да. Бирөөсү музыкант болушу мүмкүн, бирөөсү бизнесмен болушу мүмкүн, бирөөсү дагы башка болушу мүмкүн. Ошол жактарын байкап, ошого жараша, ошол талантына жараша өзүнүн аракети болгон жагын күчөтүп, ошол жакта анан түрткү болуп коюш керек. Андан кийин ар бир адам өзү анан ошонусуна жараша улантып кетет го деп ойлойм да. Баягы таанышканыбызда биз сонун сөздөрдү айткансыз да. Мен эмне үчүн өзүм үй бүлөмдү соц тармактарга чыгарбайм деп. Ошондо суроо берип коеюн, эмнеге сиз үй бүлөңүздү соц тармактарга чыгарбайсыз? Сонун жооп болгону мага жаккан. Эми ар бир адамдын, ар бир жаш баланын келечекте ким болоорун билбейсиң да. Ал адамдардын өздөрүнүн тандоосу болуш керек. Тандоо алардыкы. Кийин алар балким соцсетке чыкпаган тармакта иштеп калышы мүмкүн. Балким аларга ошол соц тармактагы жанагы ошо жаш балалык кезиндеги сүрөттөрү алар үчүн керексиз болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адам, мен ойлойм, өзү чечиш керек да. Мен алар үчүн чечип койбошум керек. Алар кийин кааласа, соц тармактарга керек болсо, жумушуна керек болобу, же өзү кааласа, булар өздөрү ошо сүрөтүн коюп, Инстаграмда болобу, Фейсбукта болобу, башка соц тармактарда болобу, алар өздөрүнүн тандоосу. Ошон үчүн мен алар үчүн мындай чечим чыгарбадым. Алар өздөрүнүн тандоосу. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндө алардын сүрөттөрүн, видеолорун жарыялабайм деп чечтим. Бирок көбүнчө балдарың мактанып, бир нерсе кылып киргизет го. Эми баардык эле ата-эне балдарынын ийгилиги менен кубанат, суктанат, ошого аракет кылат. Бирок мен ал жагын мындай өздөрүнө койдум. Балдарым кийин өздөрү чоңойгондо ошо өздөрү кааласа коет. Мен ал нерсени мындай соц тармакка чыгарбайм деп. Баштан эле чыгарбай келем аны. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз Royal Tower'да жашашын каалай элеңиз? Буюрса бир жылдан кийин эми 102 метрде дебейин, бир 85 метрде буюрса силерди бир конокко чакырайын, буюрса. Биринчилерден болуп Royal Tower'га кире турган ниетим бар. Албетте көптөгөн суроолор келет. Бул бийик там жана разломго жакын курулуп атабы, анан сейсмикасы кандай, анан сапаттуу жашаса болобу деп. Бул эми биринчилерден болуп аткан үчүн элдерде бул келген суроо аябай көп. Эмеден бар, кыргыздар ушундай курган билбейт. Анан ошон үчүн мен өзүм буюрса ушул жактан бир батир өзүмө алтырып койгонбуз. Биздин бүт эле бизде иштегендер билет. Мен деле бүгүнкү күндө ошо өзүбүз курган үйдө жашайм. Ошо басынан баштап эле ошо курулуш тармагына киргенден баштап мен өзүбүз курган батирлерде, үйлөрдө жашап келем. Бүгүнкү күндө деле ошол батирлердин бирисинде, үйлөрдүн бирисинде жашап атам. Кийин буюрса бул Royal Tower бүткөндөн кийин бул жакта дагы жашай турган ниетим бар. Менде кызык суроо, башка курулуш компаниянын негизчилери силердин батирлериңизди жашкандары барбы? Бар. Анасы бар. Көп эле. Бар эмес, көп эле. Ошондойго чейин. Бар. Демек бул көрсөткүч да туурабы? Эми шарттар ар кандай, көрсөткүч деле болушу мүмкүн, шарттар ар кандай. Бирок бар. Бир эмес, көп эле.
негизи эл ичинде ушундай пикир бар. Роялда жашаш үчүн өзгөчө болуш керек. Бирок карапайымдарга салбайт булар, бир мындай байлар үчүн салат дегенге кандай? Бул аябай эле туура эмес пикир, туура эмес көрүнүш. Анткени биз 10 жакын үй куруп атсак, анын ичинен 2-3 премиум болушу мүмкүн, 2-3 бизнес класс. Ошол эле убакта бизде бүгүнкү күндө ошол эле жанагы карапайым эл үчүн эмес, мындай эконом класс деле деп коеюнчу. Ошол үйлөрдө деле батирлерибиз бар. Бул аябай эле жеткиликтүү баа. Бүгүнкү күндө мисалы 1200 деген баа бул Бишкекте аябай эле орто баа болуп калды. 1200 биздин бүгүнкү күндө 2-3 объектибиз бар. Бул ар кандай локациясына жараша, проекттин жайгашкан жараша, колдонулган материалдарга жараша, районуна жараша ар кандай 1200 2,5-3 миллионга чейин батирлерибиз бар. Ошого айтып кетет элем, бул Роялдагы курулуп аткан үйлөр кыргыз элинин баардык эле карым катнарына, капчыгына туура келет. Өзү эмнеге Royal? Royal деп бул ошо мен ойлойм, ошо Англиядан келген го деп, Англиядагы жана жүргөнү бул эми жана королевство да ал жакта. Royal деген ошол кыска, нуска. И анан ошол убакта биз коюп аткан убакта Royal деген ат башка жок болчу. Анан бул өзгөчөлөнүп турсун деп. Дагы бир таанак бар, сүйлөшүп кетчү. Сиз канча жолу Кудай таалам деп айттыңыз. Анан состурмаңызды бирип карасам, жакында Меккеге барып келипсиздер. Динде жана айтып калдыңыз, ушул мусулмандардын чогуу болуп калган үчүн бир башкача болуп калды. Динде сиздин жашооңузда бир өзгөчө роль ойнойт окшойт. Бул албетте, бул эми Кудай тааланын ушундай биринчиден мусулман болуп төрөлүп жаралып калганыбызга аябай шүгүр кылабыз. Колубуздан келишинче, аракетибиз жетишинче ошол Куран китебинде жазылган шарттарды мындай сактаганга аракет кылабыз. Бул эми аябай бир өзүнчө бир чоң тема. Бирок колубуздан келишинче аракет кылып, ошол бир мусулман кандай жашаш керек, ошондой бир жашаганга аракет кылабыз. Менде мындай пикир бар болчу да, айтып калат го, ушул акча көбөйгөн сайын, бир ийгиликке жеткен сайын Кудайды унутуп баштайсың, алыстап баштайсың деген нерсе. Көбүнчө адамдар, керкилер даже айтып калат, ушул курулуш компаниянын негизчилери булар Кудайга ишенбеген ушундай адамдар, булар даже ойлонбойт кандай адам кимге куруп берип атканын, жоопкерчиликти сезбейт деп айткан адамдар бар го. Ошолорго кандай карайсыз? Эми ар бир адамдын өзүнүн чечими болуш керек, бирок жеке мен өзүм боюнча айта кетсем, мен ар дайым ошол таң атканда бир шүгүр кылып, Кудайым, бүгүн дагы бир мага ушундай бир таң аттырдың, бүгүн дагы мага бир жашоо бердиң деп ошо менен күндү баштап, анан кечинде дагы ошо кылган жумуштарын кылып, анан туура эмес кылгандарың болсо өкүнүп, Кудайым кечир, бул катанда экинчи жолу мага кылбайын деп, кылган иштериңе жана жаман кылган иштериң болсо өкүнүп, жакшы иштер кылган болсоң аны бекитип, бирок ар бир аткан таңга шүгүр кылып жашап, ар бир баскан кадамыбызда мындай Алла Тааланы эстегенге аракет кылабыз. Умарга сапарыңыз кандай болду? Аябай жакшы болду. Мен биринчи жолу бардым. Быйыл дагы уже жаздырып койдук. Быйыл дагы барам буюрса. Өткөн жылы үй бүлөм менен баргам, бул жолу дагы үй бүлөм менен барам буюрса. Башында жана 14 күн дегенде мен ойлогом, эми 14 күн узак го депчи, 14 күн эмне кылабыз деп. Анан барганда 14 күн бул бир 5 күндө эле өтүп кетти да. Анан бул жылы дагы ошо көбүрөөк убакытка барганга. Анан да көбүрөөк убакыт карайын деп атасыз бул жолу. Буюрса. Мен ал жака барганда убакыт токтойт экен да, мындай убакыт токтойт экен. Анан өзүнөн өзү эле жумуштарыңан алыстап, жумуштарың өзүнөн өзү эле боло берет. Ошол эми Алла Тааланын кереметтиги да. Эми ал деле бул жака келгенде баардыгы өзүнчө эле бат-бат, бир нерсе суетливый бар, шашкандай эле болуп сезилет. Ооба. Ошонун жана энергиясы бир 2 ай 3 айга аябай жакшы жетет экен. Анан кайра эле жана сагынып баштайт экенсиң. Кайра эле кеткиң келип, анан умрага бирөө кетип атса, ошол менен көбүрөөк сүйлөшүп, анан менен салам айтып бар, моундай кыла койчу деп, анан ага барганга чейин умрага бирөө кетип атам же келдим десе, мындай эми барып келди жакшы деп ойлоп койчумун да. Өзүм барып келгенден кийин уже кетип аткан адамга дагы сый урматым башкача, сезимдер башкача. Барып келдим десе, ал менен баарлашасың, анан кандай болду, эмне болду деп, анан ошол сезимдер ар дайым болуп турушун каалайт экенсиң да. Буюрса ошол сезимдерди мындай адам мындай пат-паттан жашап туруш керек болчу деп. Мен ушул көп нерсе сүйлөштүк да. Көп нерсе сүйлөшкөндө бирок бир суроо жаралат. Көп объекттерди куруп атасыздар. Баардык канча компания куруп атат. Бишкек түгөнсө эмне кыласыз? Бишкек түгөнбөйт го дейм. Бишкек эми чоңоюп атат, территориясы чоңоюп атат. Анан жаңы имараттар, жаңы жашоо образдары, мисалы буга чейин бизнес центр деген көп жок болчу. Мисалы турак жай гана курчубуз Бишкекте. Бүгүнкү күндө мындай бизнес центрлер курулуп атат. Андан сырткары могул Байтик, шаардын сыртына жана клубный домдор чоңоюп атат. Андан сырткары могул Ысык көл направление чоңоюп атат. Бул эми курулуш негизи эле токтобойт го дейм. Бул жаңыланууда.
50 жыл 60 жыл мурда курулган үйлөр бар, ал жерде жашаган адамдар бар, алар жаңыланыш керек. Эскирет, жаңыланат. Бул эми куруу менин оюмча бул дүйнө жүзүндө токтобойт го дейм. Дагы көп эле жылдарга курулат го дейм. Бизге чейин дагы болуп келген курулуу, бизден кийин дагы болот. Бул курулуш негизи токтобойт го дейм. Ар бир чоң жумуштун критика болот дегендей эле архитекторлор көбүнчө айтып коет го, мындай бийик имараттар курулуп атканда архитектурный уродство дагы бирөө курулуп атат депчи. Аларга кандай мындай архитектурный особенностьтар эмнеде? Аябай жакшы суроо болду. Биз как компания катары ушунун үстүндө аябай көп мындай эме кылабыз да, аракет кылып, ушул бир өзгөчөлөнүп, анан ошол жана сен айткандай архитектурасы ушул шаарга туура келиш керек, ошол жайгашкан жерине туура келиш керек, анан кооздугу жагынан, ыңгайлуулугу жагынан иши кылып, сыртынан эле эмес, ошол эле нерсенин ичиндеги бул биринчи кезекте бул жашаган адамдарга ыңгайлуу болуш керек. Ичиндеги планировкасы, киргендеги жанагы велосипедин коет, киргенде коляскасын коет, анан лифтке кандай барат, анан ошол жерде жашаган адамдар канча адам жашайт, буларга канча парковка керек, ыңгайлуулугун, сапатын, анан ошо архитектуралык жанагыларын, мисалы бул эми бул тарых да, тарых. Бул 5 жыл, 10 жыл, 30 жыл, 50 жыл көп жылдарга кала турган нерсе да. Анан бул эскиргенден кийин жанагы сен айткандай ошо шаардагы бир көркүм бузуп калбаш керек да. Ошого биз көп изденебиз. Ошон үчүн көп чет өлкөлөргө көп чыгабыз. Эми бүгүнкү күндө мындай интернет пайда болду, мисалы интернеттерден көп маалыматтарды алабыз. Анан конкурстарды жарыялайбыз. Кээде биринчи вариант келет, жарабайт, экинчиси келет, жарабайт, үчүнчүсү келбейт. Ошентип бир 6 ай, кээде 1 жылга чейин деле бир проекттин үстүнөн иштеп калабыз. Өзгөртөбүз ар кандай, качан биздин көңүлүбүзгө жана купулубузга толуп, анан бүт жагынан шакеш келгенде, андан кийин проект чыгарылат, андан кийин ошого жараша атын коюп, анан ошого жараша атына жараша затын кылып, бул баардык эле строительный компаниялар, баардык курулуш компаниялар негизи ушунун үстүнөн иштеш керек да. Бул негизи мындай өтө мындай маанилүү нерсе. Келечекти карасак кандай пландарыңыз бар ушул Royal менен? Азыр көп чечкенттер жетип отурасыз. Бир байке конокто айтып калды элем. Мен өлүктөймүн дейт, тирүү болсом да. Неге десем, бардыгына жеттим да, көрсөм мен ток болгондон кийин кыймылбай калдым депчи. Сизди эмне дагы деле ушундай шыктандырат? Кандай кыялдарыңыз бар? Эми кыялдар алыска жетелейт. Кыялы жок бизнесмен, кыялы жок ишкер болбосо керек. Кыялдануу ар дайым, мисалы бир үйдү курам дейсиң, 2-3 жыл бат эле жана убакыт учкан куш, бат эле курулуп, ал максатыңа жетип каласың, ага чейин дагы бир чет өлкөгө чыгып келесиң, же дагы бирдемени көрүп каласың, ошол анан кыял акырын иштеп баштайт. Ал убакыт өткөн сайын ал уже кыялдарың максатка айланат, анан максаттарың планга айланат, анан пландар орундалып, бүгүнкү күндө эң чоң максатыбыз ушул азыркы курулуп аткан объекттерибизди убагында сапаттуу тапшыруу. Андан кийинки максаттарыбыз негизи эле Бишкек чоңоюп атат. Ошол Бишкектин ошол жанагы агымынан калбай, анан компаниябызда дагы ушунча көптөгөн сотрудниктерибиз бар. Ошолордун дагы сапатын чоңойтуп, санын чоңойтуп, буюрса алдыга койгон пландарыбыз негизи көп эле. Эми азыр айтпай турайын, бирок дагы чоң ийгиликтерди багынтабыз, дагы көп жараткандыктарды кылабыз. Буюрса пландарыбыз чоң эле. Мен сиздин бир жолуңузду жаккан, эмнеге буга чейин интервью берген эмессиз десеңиз, мен эчтеке кылбай эле кантип берем. Мен биринчи бүтүрөйүн, анан берем деп айтканыңыз ошол чындыгына жакын да. Мен азыр сүйлөшүп отуруп ойлоп атам да, мен жакшы мындай Англияга барып койгон экен депчи, Англияга барбасам сага эмнени айтып берет элем депчи. Бирок 2 жыл аралыгында, акыркы 2 жыл аралыгында бир 4-5 адам чалды, подкастка киресизби, интервью бересизби, мындай. Анан мен ойлодум да, барсам эмнени айтып берем депчи. Өзүм деле бир кыйраткан көп деле мындай ийгилигим жок болсо, анан андай деле бир чоң бир жараткандык, чоң бир көзгө көрүнгөн бир чоң иш кылбасак, барып эмнени айтып берем депчи. Буну көрүүчүлөр чечсин. Көрүүчүлөр комментарий жазат да, өзүлөрү баасын берсин. Канчалык Мирлан байке өзүн мындай принижать этип атабы, кантип ойдосуңар? Жок, бүгүнкү күндө деле, бүгүн эртең менен эле маркетинг бөлүмүнө айттым да, бизге мындай айтып бергенге мындай бирдемебиз барбы, мындай биз бир ийгиликче бирдеме жарата алдыкпы, кандай депчи. Анан эми бир чечим сени менен макулдашып калдык эле, анан келип. Жок, сөз тиресинде айтып турган бир нерсе бар. Менде кичинекей белегим бар эле сизге. Мындай бул подкаст өзгөчө болуп атат, ошон үчүн мындай, чтобы оценить. Азыр алып келип берсеңиздер. Именно сизге бул именной биз жакында мерч жасап баштаганбыз да. Анан мерч болгондон баштап биз бүгүн Royal Tower'ды тартып атканыбыз үчүн мерчке жазуусун жазып, фонусун алып кетип калса учуп кеткен. Биз монча жазайын деп чечтик. Royal Tower Day бийик подкаст.
Сонун өзгөчө белек болуптур. Бул да камерада көрсөтүп коелу. Royal Tower дей бийик подкаст. Буюрса. Буну сизге белекке, чтобы эсте калыш үчүн подкаст бергенде да сиз мындай жөн берген жоксуз да. Сиз бийик подкаст бересиз, эң бийик точкада деп туруп мындай эсте калыш үчүн. Рахмат. Белеңерге чоң рахмат. Аябай оригиналдуу болуптур. Буюрса мындай стористерде көп эле көрүп каласың, буюрса мындай ушул футболканы мен ар дайым буюрса мындай кийип жүрөлү биз дагы. Буюрса эгер балким биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ушул алгысы келсе, Royal Tower менен ассоциация болгусу келсе, сөз так бул ошондо эме болуп калат экен да, эки жакка тең пайда экен да, и реклама, и бизнес. Достор, ошон үчүн бизди колдооңуздар келсе, жазгыла шилтеме калтырып коем. Анан шилтеме боюнча Royal'дын имараттарын каяктан сатып алса болот? Допустим, мен сатып алгым келип атат. Сатып алган кезде биздин эле кеңсебизге кайрыласыздар. Биздин кеңсебиз Коенкозова 75те, андан кийин бул Южный магистральда Алатоо ресторанынын жанында да бир кеңсебиз бар. Ошол кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошол жака келип, кенен маалымат алып, Азыр барбы? Баарын сатып жүргөн жоксузбу? Мен алгым келсе барып ала берем. Бар. Азыр ар дайым эшигибиз ачык. Кенен варианттарыбыз бар, Эскөлдө бар, Байтикте бар, бул Royal Tower'да бар, буюрса. Анан жана айтып калдым, буга чейин неге интервью бердиңиз депчи. Анан негизги себептеринин бирден бир себеби дагы ошол Royal Tower объект болчу да. Бул Royal Tower өзгөчө орду бар компаниябызда. Бул бийиктик жагынан көптөгөн инженерлик чечимдер бул жакта башка үйлөргө салыштырмалуу өзгөчө. Колдонулган материалдар, марка бетону, андан кийин бул жанагы бийиктеген сайын жанагы ветровой нагрузка деп коет, бул жакта шамал аябай катуу болот. Ал өзүнчө бир чечимдерди кабыл алат. Бул жакта жанагы лифттин жанагы темирлери бул өзүнчө эле жанагы поезд жолундагы швеллерлер барго, чоң калың. Азыр түшүп баратканда байкасаң болот. Ошондой швеллер колдонулат бул жакта. Бул көп объекттерге караганда бул өзгөчөлөнүп турат. Анан ушундай үй курат элем деген компаниялар болсо, жаш биздин инилерибиз болсо, келип көрүп карап кетсеңиздер болот. Биз ар дайым эшигибиз ачык. Мен ошол негизи айтып келем, биз ар дайым жаңы ачылган компанияларга, жаштарга ар дайым ушул биз колдоо көрсөтүп, билгендерибизди үйрөтүп, көрсөтүп, тактап, алар ошол кийин бир туура эмес жолго түшүп калбасын, туура эмес калькуляция болуп калбасын, туура эмес математикада жүрүп калышпас үчүн биз ар дайым колубуздан келген, биз басып өткөн жолду бөлүшкөнгө, жардам бергенге ар дайым даярбыз. Тартынбайбыз. Биз жаштар келип суранса, ушуну көрсөтүп коесузбу? Кандай десе мен кайра сүйүнөм да ошол жаштаргачы. Демек булар туура жолдо. Эгер бир адамды бир чоң бир катадан алып калган болсом, мен үчүн бул кубаныч. Бир убактарда бизди дагы биздин байкелерибиз, бизди көптөгөн бизди эле ошол барып суранганда эшигин ачып бизге жардамчы болушкан. Биз дагы ошол эле нерсени бизден кийинки келе жаткан муунга, бизден кийинки жаштарга, жаңы иш баштайм дегендерге биз дагы колубуздан келишинче так туура маалыматты жеткирип, көрсөтүп, жолун ачып, балким кээ бирлери колунан келет, коркуу сезим болушу мүмкүн. Келип туруп жетишпейм деп. Келип көргөндөн кийин бул боло турган эле нерсе турбайбы? Балким аларда мындай болуп кетишине шарт түзүп беребиз. Кээ бирлер туура эмес математика менен ошол жолго кирип сынып калышы мүмкүн. Даярдыгы азыраак болушу мүмкүн, тажрыйбасы азыраак болушу мүмкүн мисалы. Аларды дагы бир аз даярданып, анан белиңи топтоп, күчүңү топтоп, андан кийин келишибиз мүмкүн. Ошон үчүн биз ар дайым ошолай көбүнчө ошо жаштарга курулуш тармагында болсун, бизнес тармагында болсун, билим тармагында болсун, чет өлкөгө чыгып аткан болсун, ушул бар кайсы этабында биз компаниябыз катары мен жеке өзүм ошол жаштарга ар дайым мындай кеңеш бергенге, билген билимимди бөлүшкөнгө, алган тажрыйбамды бөлүшкөнгө ар дайым кошулуп келем. Мен кошуп айтып кетким келип атат. Бир нерсени түшүндүм. Өзү бир нерсе жетким келсе, бийик максаттарды коюшум керек экен. Бул мындай символичный болуп атпайбы бүгүнчү ушул бийик жакта туруп, көп бул жакта турганда деле мындай шаардын баарын көрөсүң го, баардыгы алакандай көрүнөт. Баардыгы сен колуңдагы бир нерсе жетип аласың, бул деле нерсе бар деп туруп ушундай бийик максатты көздөгөндө да бир мындай шыктандык пайда болуп жетүүгө да максаттар пайда болот экен да. Анан негизи жанагы намыс деген нерсе бар да. Намыс. Биз кыргыздар аябай мындай намыстуу калкпыз да. Мен буга чейин Royal Tower'дын жерин чечкенге чейин башка бир жер тилкесин сүйлөшүп, анан ошол жерде жердин ээси менен сүйлөшүп, анан бир 2-3 жолу переговор кылдык. Анан акырында ал киши айтты мага, Мирлан, мен сага жеримди бербейм деп. Макул, бербеңиз, жакшы, анан сен эми 18 этаж үй кура албайсың да деп айтып койду да мен кетип атканда. Анан ал сөз кулагыма илип калды. Мен айттым, эми 18 кабатты ал компания кура алатса, мен деле кура алам деп ошол бир намысыма тийип койду да мындай. Ошол сөздүн айланасынан кийин деле ошондон кийин эле бир канча күндөн кийин бул Royal Tower менен жерин ээлери менен келишип калдык.
анан жанагы улагыма жанагы сөз, намысыма тийген сөз кетпей койду да. 18 этажда сенин бура албайсың да дегенчи. Анан ошол сөздүн айланасын келип туруп, анан 18 эмес, вот 27 деген сөз чыкты да. 18 эмес 27. Ошол негизи ошол себеп болду. Анан карасак, локациясы да туура келет. Ошол сөз дагы жанагы көңүлдө калган сөз да. Намысыма тийип койду бир аз ошол кишиге, мындай рахмат. Балким ал сөздү айтпай койсо мен Подкастта болмок. мен 27 эмес, может 19 этаж курмакмын, балким 17 этаж курмакмын. Ар бир нерсеге бир себепчи бар да. Негизи ошол сөз дагы деле мындай кулагымда турат да. Бир ан сен 18 этаж кура албайсың да деген. Кудайга шүгүр, Кудайдын колдоосу менен. Бизде Мирлан байке подкасттын аягында 2 суроо бар да, биздин подкастыбызга тиешелүү, ошолорду сизге берип узатайын. Анан көрүүчүлөргө оценка кылабыз. Көрүүчүлөрдү биз дайыма традиция бар. Эгер бул конокто кайра көрүңөр келсе, мынча жактырууну чогултушуңар керек дегенчи. Канча жактыруу чогултсын? Секинчи жолу келишиңиз үчүн. Жактыруу дегенде лайк дейт атасың да. Лайктын айтып атам. Билбейм. Канча? Бизде өзү YouTube'да 15.000 деген аябай көп болуп саналат да. Мейли 15.000 анда. 15.000 достор, аябай жеңил. 15.000 жактыруу чогултсак, андан Мирлан байке экинчи жолу келгенге даярсыз. Экинчи жолу подкастты мен сунсайт элем, биздин Ысык көлдө Royal Resort'то 160 метр пирс курат атабыз. Ошо 160 метрде пирсте подкаст. Сиздин менен подкастта дайыма ушундай эме болот экен да. Биз курулуш болгондон кийин биз курулушта болобуз да. Азыр бул подкаст бүтөт, а мен бул жакта техотдел менен калып, бул жакта да 1 саат 2 саат техсовещение болот, андан кийин биз тарайбыз да. Бизде ар дайым топтолгондо барып эле сөзүбүздүн аягы барып, техсовещение болуп, ошо күнү талкуулап, жумуш болуп, буга биздин команда да көнүп калган, мен да көнүп калгам, биз ушундай аягы барып эле техсовещение болуп кетет. Team buildingке барабыз, барып эле жарым жылдан жарым бир тех. Качан техсовещение кирип кеткенин сөзбөй калабыз да. Бул эмнени билдирет? Бул чындап эле ишиңизди жакшы көргөнүн билдирет да. Ошондуктан достор 15.000 лайк көлүн жайгинде Буюрса. экинчи чыгарылсын атабыз кийин. Анда эмесе эки акыркы суроолордун бири. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген бул оригинал, таза, дал өзү ушундай. Бул эң тазасы ушул деген го. Мен накта деп мындай таза. Даана ушул дегендей да. Мен ошондой түшүнөм. Мен буга чейин сурообуз бар болчу, коноктор берет элек. Эң накта адам сиз үчүн ким депчи? Эң накта имарат сиз үчүн кайсыл имарат? Баары эле накта. Бирок накта бийик ушул. Royal Tower. Кычык мырза, бүгүн коногубуз накта болдубу? Накта куруучу накта болду. Накта болду бүгүн, накта болду. Анда эмесе Мирлан байке, келгениңизге чоң рахмат. Royal Tower'дай максаттарыбыз бийик болсун. Иштерибиз дайыма алдыга жүрсүн. Келип убакыт бөлгөнүңүзгө чоң ыраазычылык. Биз келдик да, точнее. Келип бизди кабыл алганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Адаттагыдай бизде накта коноктор, накта сөздөр, накта алып барчу анткени бул накта подкаст. Кийинки бийик имараттарда жолугушканча.